Вахтерканың көк қалғасы ашылып, мұрты салаңдап, егіне түшкен адамдың башы көрінді. Эмне күтіп тұрасың, кірбейсің бе? Ал сөздің өзіне, же башқа біреуге бағышталғанын білбеген Сабыр, екі жағын елеңдей қарады. Мақо, эмне, сенің киришің үшін жолыңа келем төшөйүн бе? Суық күчүнделе, демейдегіле Фрунзенің қышы, қар барған сайын қалың тарта баштаған. Ал эми гана абышканын өзүнө кайрылып жатканын баамдады да утурлай шашылды. Вахтерканын ичи жылуу эле, меште от лапылдап күйүп жатыптыр. Кайноого жакындаган көк түстүү темир чайнек арыз арманын айтып озондой баштаган. Тартайган кажарлуу абышка аны менен алышып жүрөт. Олтур мешке жакын, тиги орундукту бери тартып ал. Эмне, ушундай суукта кызыңды күтүп чыктың беле? Жылуулук өткөндөн улам Сабырдын денеси калчылдай баштады. Муздаган бетин дуулдак басып, кулактары тыз-тыз этти. Жок. Анан мындай суукта не жумуш жасап? Же үйдө тынч олтуруш керек да. Менде көтең жок. Сел саякмын деши. Тааныштарың да жокпу? Жердештерим бар, бирок алардын каякта жашаарын билбейм. Айылдан кече келдим. Анан түнү менен ушинтип басып жүрдүңбү? Кел, жакын отур. Ысык чайдан баса-баса уртасаң, калтыраганың басылып калат. Мейманкананын залдындагы орундукта жайланышып чыктым. Ылдаш орунга аткырай, сага кышында суутуп коюп турбу? Же жакын адамдан жок. Кайсы жерденсиң? Көлдүн өрүктүсүнөнмүн. Көлдөнмүн дечи. Анда жердешкенбиз. Мен көлдүн талды суусунанмын. Эне таң барбы? Кудай өзү кечирсин. Көздөгөн максат үчүн калп айтыш күнөөгө жатпас. Абышка боорукер көрүнөт. Ага жакындатып, ал ого өтер тартыла турган жооп камдаш керек. Жашоо жалаң эле мерездерден курулган бекен. Абышка жибип кеткиси бардыр. Жумушка орношууга жардамы тиер. Абышканын кадыр баркы кандай экенин ким билсин. Демек, анын көзүнө азырынча мусапыр көрүнүп турганы түзөк. Атам согуштан кайтпай калган. Энем мен жаш кезимде эле каза таптыр. Балыкчыдагы жетим балдар үйүндө чоңойдум. Ушинтип жүрүп эле үйдү жайды күтө албадым. Шофёр элем. Анча-мынча кырсыктап 3 жылы жатып чыктым. Айылга бардым эле, бар эле эмнегедир көзүнүн төбөсү менен карашат. Тууганда колуңда турганда тууган көрүнөт. Анан бактымды шаардан издеп көрөйүн деп бияка баса бердим. Фабрикадан жумуш чыгабы деп ойлодум эле. Абышка көпкө унчукпай калды. Столдун үстүнө гезит жайып, дерманттын сумкасынан нан, колбаса алып чыкты. 2 калай күрүшкөгө демделген чайдан куйду. Тууган ошондой уулум. Бар болсоң көтөрө албайт, жок болсоң асырай албайт. Чайга кара. Атам согушта каза болгон дечи. Аламатта кимдер гана опат кетпеди. Мына мен өзүм да 42-жылдан жылдан баштап 45-жылга чейин кан кечип келдим. Талайым бар экен, тирүү калдым. Бирок көңүлдө калган такты унутар эмессиң. Эмгек китепчең өз жайындабы? Сабыр башын ийкеди. Олдаш орунга аткырым. Сени эмне кылсам? Эмесе бүгүнчө мында түнө. Эптеп полго бирденке жая саларбыз. Ананраак кампачы тапишке барып келейин. Жумушчу керек дегендей болуп жүргөнүн уктум эле. Ишке орношкончо мерикинде жашап турсаң, анан бир эбин табарбыз. Сабырдын көзүнө жашы кылгыра түштү. Анын абалы жасалма, сахнадагы спектакльге окшоп турганы менен, мообу маңдайында олтурган буурул мурутчан, каржайган абышканын жүрөгүнө суктанды. Адам боорукерлиги менен адам. Ошол үчүн ал кең дүйнөнүн кынтыксыз кожоюну. Ошон үчүн жашоо кылымдан кылымга уланып келе жатат. Сабыр колун койнуна салып, бир шише аракты гезит тасмалга койду. Бул дагы эмнең? Үтүрөңдөдү абышка. Өлө албай жүрүп өлөң айтканын карасаң, үшүгөндөн улам ичейин дедим эле. Сабыр чын пейилинен уялып, жер карады. Бирок кечетен бери жалгыз иче албай койдум. Анан ыргытып жибермек белем. Абышка тамагын кырынды. Кружкаларды колуна алып, бет жугучка чайкап келди. Мындай суукта ичип койсо да болот. Бирок арак суук үчүн бир болбогон кеп. Бир жолу Токойдо баратып, токтоп турган водовозго жолугуп калдык. Аста аңдып көз чаптырсак, кыбыр эткен жан билинбейт. Кар белчеден оозуңдан чыккан буу төбөңдө түрмөктөлөт. Суук эң жогорку чегинде эле. Биз 7 жоокер болчубуз. Салгылаштык, баш аламандыкта адашып калып, эми өз бөлүгүбүздү издеп баратканбыз. Абышка арактан күрүшкөлөргө бөлүштүрдү. Колбасадан тегерек кести. Кел эмесе уулум, алып жибер эле. Эко алып жиберишип, колбасадан закуска кылышты.
Абышка уламдан улам чечиле баштады көрүнөт. Бырыштуу чекесинен тер чыбырчыктап, көздөрү жанданып чыкты. Суук демекчи, анан биз машинанын жанына келдик. Кабинадан өтүктүн башы чыгып турат. Ок терезени көзүп өтүп, шопуруна тийсе керек. Кырчындай жаш шокер суналып жатат. Зыңкыя катып калган. Кейпи ал күчү кабинаны ачканга араң эле жетсе керек. Анын экинчи тарабынан башы салаңдап калыптыр. Кандай кылмаксың? Согуш деген согуш. Өлүктү жашырып коюуга мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Арабыздан бирөө цистернага секирип чыкты. Анын капкагы зым менен бурап бекитилген экен. Ал капкагын ачты да эңкейип карап көрдү. Анан көп өтпөй кубанычтуу кыйкырып жиберди. Достор, толтура спирт экен дейт. Биз флягабызды сундук. Ал толтур берип жатты. Биз иче бердик. Денебиз дуулдап ысып чыккандай туюлат. Ойгонсом түн ортосу сыяктуу. Буттарым зыңкыя тоңуп калгандай. Ордуман жыгач сымалы ийкемге келбей араң эле турдум. Денем жөн эле муз менен таш. 1-2 деп санап кадам таштадым. 1-2. Те кайда жарым саат чалышып жатып, араң дегенде денем жибиди. Бутумда чокой эле. Ансыз же буттан ажырап, же о дүйнөгө кетмек экенмин. Жолдошторумду карасам баары эле зыңкыйып тоңуп калгандай. Аларды жулкулдатам. Араң эле онтогондой үндөрү угулат. Акыры баары тең кыймылга келе баштады. Бирок арабыздан экөө такыр эле козголбой койду. Не бак эле тоңуп калышыптыр. Мына ушундай болгон уулум. Арак ичсек эле жылыйбыз деп калп эле ойлойт экенбиз. Абышканы токтотуу кыйын эле. Ал арактан экинчи жолу алгандан кийин ого өтер бабырына тарта баштады. Атың ким эле? Сабыр дедиңби? Меники Ашым. Кемпиримдин айтуусу боюнча Алёша. Карачы, Сабыр уулум. Биз жыргалчылыкта гана ыйлайбыз. Көрсө бейпил турмушка көнүп калат окшойбуз да. Кыйынчылыкты чексиз азаптай көрөт экенбиз. Ажал чалгысын кармап маңдайыңда турса, эр болсоң ыйлап көр. Ыйдан мурда жашың келет. Ал үчүн акыркы мүмкүнчүлүгүңө чейин күрөшөсүң. Ый унутулат. Ажал деген каш кабактын ортосунда. Сууң түгөнгөн күнү андан качып кутула албайсың. Ырыскың бар болсо, ок кечип жүрсөң да бир жериңди чарпып койбойт. Ошондо да биринчи орунда ниет турат экен. Биз далай эле көрбөдүкпү? Минтсем эле тирүү калбаймбы дегендерин да көрдүк. Бирок ошол мытаам баардык айламалына карабастан эң алгач окко учканына таң калчумун. Демек, тагдыр кандайдыр бир күч аркылуу ар кимдин маңдайына алдын ала жазылып коюлса керек. Бир жолу немистер бизди аябай эле тытмалады. Жүзү курусун. Теңибиз майдан талаасында калдык көрүнөт. Жан аябай кармаштык. Немистерге да оңой эмес экенин билип турабыз. Алар чакан суунун өйүзүнө чегиништи да ошол жерден бизди ата башташты. Кичине эле оордуңдан козголсоң болду. Ысык коргошун денеге жабыша калат. Төртөөбүз бомба түшүп оюп кеткен чуңкурчада корголоп жатабыз. Үчөөбүз, мен эле башка улуттанмын. Суусаганды айтпа, тим эле өлүгөнү жазлап турабыз. Анысы аз келгенсип, бизден 30 метр чарыта шалдырап агып жаткан суунун дабышы кулагыңдын кужурун алат. Андан улам чаңкаганыбыз ого өтер күч алат. Биз бири-бирибизди карайбыз. Ким сойлоп барып флягага суу алып келери оюбузда эле турат. Мында өлүм жана суу күрөшүп жатты. Сууга барайын десең немистер атып салышы мүмкүн. Суусуз өмүр токточутай. Анан тиги үчөө сүйлөшүп алгансып шыбырыша кетишти. Алардын оюна бир арамдык келе калганын мен дароо эле түшүндүм. Бирок арга жок эле. Тигилер үчөө, мен жалгыз. Бирокумда алардын ичинен картаң индюктай кур куйган немеси мага кайрылып, "Эй, сен бар да флягаларга суу толтура кел" деп ороңдоду. Эмне дээркен дегенсишип, беркилер да мени карап калышыптыр. Көздөрүндө жылуулук жок. Автоматтарын сыга кармашкан. Мен түзүлгөн абалга толук түшүндүм. Ок тийсе өлөр, бир азияттан адам саны кемип атыптыр деп жатты көздөрү. Мында да өлүм, тигинде да өлүм. А балким сууга барсам тирүү калармын. Үмүт деген жашоонун негизин түзөт уулум. Ошол үмүт менен эртеңди карай эргип жашайбыз. Мен үндөбөстөн жоокердиги 2 фляганы курума илдим да чуңкурдан сойлоп чыктым. 5 метрче да узаганым жок. Атылган ок оң жагыма чуп дей түштү. Жүрөгүм зырп этти. Ошондо алгач Алатоонун ак баш чоклары тартылды көз алдыма. Жан талаша сойлоп баратам. Немистер атып коюшат да шарактап күлүп калышат. Алардын күлкүсү даана угулат. Балким менин өлүмгө тике баратканымы түшүнө албай жатышат көрүнөт. Чуп дей тег астым. Топурактын чачырандысы бетиме жабыла берет. Уулум, өмүрдүн шириндиги ошондой учурда гана бир билинет экен. Ичимен Кудайга сыйынып жан талаша сойлоп баратам. Акыры аман эсен сууга жеттим. Кагылайын суу. Өмүр мүрөгү.
эч нерседен капарсыз шылдырап агып жатат. Мейли, атса атып өлтүрүп салышар. Жок дегенде сууга бир тойуну алайын деген ойдо сууга башымды салдым. Кандай рахат. Суу эмес эле бал. Жанагы чөп кургап баратканда сууну жайсаң кара кочкул тартып кулпуруп чыгат го. Менин да жуткан сайын кубатым ашып ташып бара жатты. Эмнегедир немистер атканын токтотушту. Өз ара каңкылдашып жатышат. Бир нерсени талашып жатышкандай кыжылдашат. Ана мен түшүндүм. Жокер кайда болбосун Жокер. Немистер да өз алдынча Жокер. Алардын атуусун токтоткон нерсе Жокердик муктаждык. Мен алар менен атышкан эмес, сууга келдим. Болгондо да куралы жок келдим. Качан алар менин максатымды түшүнгөндө, аларга мен душман катары көрүнбөстөн Жокер катары аяныш туудурдум. Демек, алардын колдору өз боорун атууга бармак эмес. Өзүм кана ичкен соң флягаларды сууга толтурдум да кайра сойлоп жөнөдүм. Анча болбой асманда болот чымчыктар пайда болду. Баң-баң. Түтүн быкшып топурактар асманга учту. Тура калып чургап жөнөдүм. Келсем, Кудай, биз жаткан жерде кишинин үзүк эттери гана калыптыр. Бирөөнүн буту үйүлгөн топурактан чыгып турат. Олтура калып Кудайга сыйынып, келме келтирип жибердим. Көрдүңбү ниетти уулум? Алар мени өлүмгө жумшап жиберишип, өздөрү ажал жөнүндө дегеле ойлорун алышкан эмес. Ал эми тагдыр таптакыр башкача чечилип олтурат. Демек, жашоодо ниетиңди түздөп жүр. Бирөөгө карасанаба. Кудай сага өз энчисин качан болсо берет. Сабырда абышканын аңгемеси ойлонтуп салды. Чындыгы жөнөкөй адамдар боорукер келишет. Мынау тартайган абышкада аны бир бечара көрүп, боору ооргандыктан баш калкалатып олтурат. Мындайлар жөнөкөй, жаратылыштай сүйкүмдүү. Алар менен өзүңдү эркин сезесиң. Чайды ич бүткөн соң, ашым кагаз тасмалды жыйыштырды. Нандын күкүмдөрүн ыргытып жибербестен чогултуп туруп оозуна салды. Эмесе уулум, сен мында олтура тур. Эгерде уруксат кагазын көргөзсө киргизип чыгар. Көрсөтпөсө шүк олтура бер. Мен барып кампачыга сүйлөшүп келейин. Ашым кыйла убакыт өткөн соң кайтып келди. Көңүлү жайдары. Демек иш оңунда көрүнөт. Тумагын үстөлгө таштай берип, чекесин муштуму менен сүргүлөп койду. Буйрса иш жаман эмес уулум. Ага жардамчы керек экен. Айлыгы 200 сом. Бул акча анчалык жаман акча эмес. Мен деле 70 сом менен иштеп жүрбөйүнбү? Эртең жигитиңди алып кел көрөйүн деди. Тепиш түйнөгөдө өкүрсөгөн неме? Башкаларды кемсинте сүйлөгөндү жакшы көрөт. Арак камаш. Ичип алган соң андан зөөкүр неме жок. Мактанганын айтпа. Бул жарыкта өзү гана адам аты менен жашап, калгандары жөн эле макулуктарга айланып калат. Буларды мен сени анын мүнөзүн билип алсын деп айтып жатам. Акылың болсо анын анча-мынча сөздөрүнө терикпе. Аста өзүң менен өзүң жашап жүрө бер. Башкалардын ичине кийлигишпе. Мына ушундайларды акылдуулар деп коюшат. Рахмат Ашмата. Рахматты кое тур. Курсагың деги кампайды. Эми көчө кыдырып күндү өткөрүп кел. Түнкүсүн мында жатабыз да, эртең менен сени тепишке ээрчитип барам. Жакшы болот. Сабыр көчөгө чыгып телефон автоматка бет алды. Андан кандайдыр бир чачтары ийинине түшкөн жигит сүйлөшүп жатыптыр. Жакасын өйдө көтөргөн Сабыр автоматтын ылымтасында көпкө дейре күттү. Акыры бошогон күпкөгө келип, телефондун номурун терди. Алло, Ленасыңбы? Лена алтыным, сагындым сени. Бирок карачы, мен бир жумаша жок болом. Мени издебе, түшүндүңбү? Эмне, ыйлап жатасыңбы? Андан көрө Бакасовду жакшы бак. Сакта. Каяктасың дейсиңби? Каякта болмок эле, көчөдөмүн. Бир жумаша үйсүз сел саякмын. Түшүндүңбү? Көрүшкөнчө. Сени өбөм. Трубкадан бышактаган үн угулду. Ушу аялдар. Аларга дайым эле телегейи тегиз тартып турушу керек. Мындан соң эжесинин иштеген жерине чалып, эжесинен ал жөнүндө тынчсызданбашын өтүндү. Эми колу жолу бош. Кайда барса, кино көрсөбү? Кайсы кинотеатр ылайыктуу? Ысык көл эле оң. Жолу да түз. 1-2 саатын киного коротсо, күн да кечтеп калат. Анан азык-түлүк сатып алып, ак көңүл абышканын күзөтканасына барат. Кассада эл көп экен. Жаңы келген фильмдерден көрүнөт. Афишасы да кызыктуу экен. Көзүнө кара көз айнек тагынган жигит колуна тапанчасын кармап, белгисиз коркунучту күткөндөй. Ооба, адамдар кызыктай жаралган. Аларга мыкачылык жагымдуу, киши өлтүрүү, уурлук алар үчүн табылгыс нерсе сыяктуу. Афишаны карап эле талашып кире беришет. Анан тарсылдап ок атылып, кишилер кырыла берсе болгону. Аны макташат.
Жакшы кино экендигин бирине бири айтышат. Сабыр кесмектин артын сурап катарга турду. Аз убакыт өтпөй аны бирөө жеңинен тартылап жатканын байкады. Караса Вася байке. Ал майрамдагыдай жасанып алыптыр. Үстүндө кара күл жакалуу пальто, башында андатыр тумак, бутунда кычыраган өтүк, жөн эле үйлөнүп тоюнуп бараткансыйт. Сабыр кубанып кетти. Бул сөлдөйгөн элести чынында эле көргүсү келип, сагынып жүргөн. Вася байке, саламатсызбы? Саша, өтүп баратып, сени көрүп токтой калдым. Бошсуңбу? Киного кирейин дедим эле. Ошонун куруп кетсин. Экран менен толтура маймылдар чуркап жүргөнүн кантип чыдап көрөсүңөр деги. Бери карачы. Саша, бүгүн менин туулган күнүм. Ошону жупуну болсо да киши сыяктуу өткөрүп койсому дедим эле. Эгерде бош болсоң, 1-2 саатыңды мага корото албайсыңбы? Ресторандардын бирине баралы. Вася, дагы канчага күтөбүз? Нарыта 6 жашардай кызды колунан жетелеген, болугунан келген сулуучу аял турат. Энең дурайын, куру калгансыган, деди Вася. Шаштырат да турат. Күйөөнү башкарганды бирөөдөн укса керек. Тиги турушкандар Верка жана кызым. Сабыр бырс күлүп жиберди. Анын күлкүсүн келтирген нерсе Васянын башкага окшобогон өзгөчө карапайымдыгы эле. Сөздөрү да өзүндөй жөнөкөй, жагымдуу болчу. Сен балакай бышкыргатпай, тезирээк жообуңду айтсаңчы. Тигинде күтүп турган милицияны көрдүңбү? Мени жактырбай турасыңбы? Ол да Вася байкай. Тим эле балача замат татарына түшөт. Жүрүңүз эми. 2 саатча сиз менен болууга убактым бар. Ошентпейсиң байланан акыштанбай. Васянын кабагы ачыла түштү. Сабырды каруусунан алып, аялын карай жетелеп жөнөдү. Сенин ордуңа 1 сарыбыз келген. Тим эле ачыбаган камыр. Быш күшетип эле тамак жей берет. Жанагы самандагы эле нопас. Кыскасы, сенден кийин жардамчыга жарыбадым. Балким кайра келип жүрбөй, Жо, Вася байке, мен башка жумуш таап алгам. Ушу сен жумушчудан да чекистке көбүрөөк окшоп кетесиң. Ошондой бир балең бар го деп ойлойм. Верка кимди кезиктирдиң дебейсиңби? Бул энең Нурайым менен бир жумача чогуу иштегем. Алтындай бала. Анан эсине бир нерсе түшө калдыбы, монологун тык токтотуп, Сабырды тиктеди. Саша, баягы кызың барбы? Ооба. Солонун солуусу экен чиркен. Чачтарын айтпайсыңбы баарынан? Кытайдын жибегиндей болуп. Айтчыбай болгур. Анда суроого оозум барбады. Өзүмдөн өзүм чүнчүп отуруп эле жолго салдым. Ал кызың оңой жерден эмес го. Ошондой байке. Атасы министр. Министр? Вася ышкырып койду. Анан эмне, сени чанып кеттиби? Эмнеге чанмак эле? 1-2 айдан кийин үйлөнөбүз. Бала болбосоң кое кал. Министрдин кызы дечи. Ал момундай бал жайган сары катын болуп калыптырбы? Анын үстүнө министрдин кызы. Төшөгү эмес эле 5 чыгар, Ол да жарыктуу киши, Өзүңүз айткандай, аялдардын баары эле бир эмеспи? Анысы чын дечи. Антсе да министр. Вася, бабырбай жөнөбөйлүбү эми? Аялдын көздөрү туптунук, көгөш, жөн эле анын түпкүрүндө кумардыктын топтому жыйылып жаткандай. Жакшынакай оозу назик жылмайып өзүнө чакырып тургансыйт. Бери кел садагасы. Жашоонун жыргалы кайда экенин сага көргөзөйүн дегенсейт. Жөн эле Верканын курту канбай жатат. Васянын сөзү эсине түшө калган Сабыр уялып кетип, төмөн карады. Кулагынан бери дуулдап, бети ысып чыкты. Шорду Вася. Чын эле угуттуу аялга туш болгон экен. Мындай аялдарды аркандап койгон күндө да аны үзүп кетер. Алар Кыргызстан мейманканасына келишти. Тамактангандар анчалык деле эмес. Бурчтагы жасалма гүл сайылган вазасы бар столго келип олтурушту. Ошол замат жетип келген официанткага Вася заказ бере баштады. Тамак, биринчи, экинчиси менен. Закускага салат. Саша, арактан бирдиби, экиниби? Коюңузчу, экини эмне кыласыз? Мейли, азырынча бир шише. Болду го дейм, кыязы. Алар ичип жеп жатышты. Күн кечте баратат. Сабыр улам саатын карайт. Вася кызып калды. Аялы коймолжуган көздөрүн Сабырдын жүзүнөн албайт. Уят сыйыты жок эле көз караш менен эркелетет. Катындардын баары эле сойку. Эркекти көрсө эле көздөрү өтүп турат. Шорун каткан Вася. Бир аздан соң Васянын делебеси козголо баштады. Ал өз рюмкасын шишеге кагыштырып барылдады. Саша, бул жерде да ырдаса болобу, Менин ырдагым келип турат. Болбойт, Вася байке. Бул жер көлдүн жээги эмес да. Караңызчы, салабаттуу кишилер олтурушпайбы? Антсеңиз сиздин туулган күнүңүзгө карабастан милиция калып кетишет. Кап, гейди Вася. Сенинден энеме каты эсиме түшүп жатпайбы? Кандай эле биринчи сабы? Жөн эле жүрөгүңдү жарып жиберчүдөй. Койчу. Верка көң эмнеге түшүнмөк элең? Төшөк кумарынан бөлөк эмне касиетиңер бар? Вася, ырды эстеп ыйлагым келип жатпайбы анан?
Россиядағы өзімнің қыштағымда кечкисин тизелеп олтуруп алып, хор менен ырдачыбыз. Есениндин энесине түспөлдөш, көз мұңду кемпир колун эгине тиер тимексен кылып, үйүнүн алдында тыңшап турчу. Ал ырдан улам алыста, кайдадыр бир жерде сел саяктанып жүргөн баласын эстеп, көзүнө жаш тегеретчү. Кандай эле ырдын биринчи сабы? Эстедим. Мындай баштала турган. Вася. Жа, мен обонго салбай эле окуп берейин. Сөздүн күчүн байкап көргүлө. Аргасыз дегендей Верка колун шилтеп, Сабырга көзүн кысып койду. Сабыр ушул учурда аялды өзгөчө жек көрүп кетти. Колундагы нукура таза эркектин өз баасын билбей кыйшалаңдап, өзүн андан жогору санап жатканын жек көрдү. Ал эми Вася өзүнө гана мүнөздүү, кирилдей чыккан үн менен ыр окуп кирди. Барсыңбы аман, кагылайын энекем, мен да бармын, салам айтам алыстан. Мен чоңойгон ошол куттуу терезең кур болбосун күндүр түндүр жарыктан. Жүрөм эсен, өзүң мени көргөндөй, тынчсызданба, ыза кылбайт мен эчким. Бирок сени көрбөй жүрүп өлгөндөй, мен ошончо ичкич деле эмесмин. Вася башын чулгуп алды, көзүнө жашы кылгыра түшүптүр. Жүрөгүн өйгөн бир сезимден кутула албай жаткансып, олура аял акандарын жайды. Аттиң дүйнө, мен апамды көрбөй калбадымбы? Деди да анан терең үшкүрүнүп койду. Саат 7 аз калыптыр. Сабыр Васядан кечирим сурап, столго бүкүлөй 100 сом койду. Вася байке, келиниңиз менен саат 7-ге болжошуп койдум эле. Кечиксем токмок жеп калып жүрбөйүн. Ал эми муну туулган күнүңүзгө карата менин сыйым катары кабылдап коюңуз. Убакыт тыкыр болгондуктан дүкөнгө да кайрыла албадым. Сизге узак өмүр, үй бүлөдөгү ынтымакты каалаймын. Мага анда уруксат бериңиз. Васянын кирпиктери сууланыша түштү. Ордунан туруп келип, Сабырдын оозунан уда-уда өптү. Бар, Саша. Ылаачынга күйкө жолдош эмес. Бирок тоюңа чакырасың. Сөзсүз Вася байке. Вера жеңеме көңүңүздөрдү кантип унутайын. Ал күзөтканага келип киргенде, ашымдын көк чайнеги демейдеги обонун созо баштаган экен. Өзү керебетине кыйшая тартып, бир эски майланышкан китепти окуп олтуруптур. Сабыр колундагы азык түлүктөрдү столго койду. Бир шише арак, килограммдай колбаса, 10 жумуртка жана нан. Ашым көз айнегин колуна ала коюп, аны олурая карады. Сен бала күнүгө мынчалык коротуп олтурсаң, миллионер болсоң да экилөгүндө чөнтөгүң тешилет. Марттыктындай бар да, өзүң минтип жумушка орноша албай жүрсөң, Ашмата, жардынын бир тойгону орто байыганы дыш этмеспи? Эртеңки жумушумду алгач сизге майлап берейин дедим. Түн узун, анан бөтөлкөсүз да маек жүрчү эле. Сен бала же көпкө барасың, же өз турмушуңа канааттанбай жүрүп, түрмөнүн түбүндө чирийсиң. Болуптур, ачуумду басайын. Жүйө сөздү да жүйөлүдөй кабылдаш керек. Ал ахлап окулап жатып, ордунан козголду. Кишинин жашы өткөн сайын эле денесинин улам бир кемчири чыга берет экен. Бирде бутум ооруса, бирде белим сыздайт. Кайсыл китепти окуп жатасыз, Ашмата? Билбейм, тышыда жок. Бул китеп мында канчадан бери жатат. Менин да бир смендеш орус абышкам бар. Колунан китеп түшүрбөйт. Балким ошол алып келгендир. Бирок ал китепти таза кырмачу эле. Мында кайдагы Шерлок Холмс, анан доктор Уотсон деген немелердин окумуштуу окуялары айтылат экен. Айрыкча жанагы Холмс дегени жөн эле шумдук. Саатты көрүп эле анын ээси ким экенин, мүнөзү кандайлыгын айтып берет экен. Мен муну качантан бери кайра окуп келатам. Жаттап да алгандай болдум көрүнөт. Анда Конан Дойл турбайбы? Англиялык детектив. Сиз орусча окуй аласызбы? Эмне үчүн билбөөгө тийишмин. Жашымдан бери баш кошкон кемпирим орус болсо. Бажа экенбиз да деп кубана ойлоду Сабыр. Көгүм кире баштады. Кечки сменаны ибак жумушка киришкен. Баягы эле көк чайнектеги чай демделип даяр болду. Эми тойлошко олтурсак туура келет, деди Ашым. Эл аягы союлду. Чектен чыккан шашылыш чыгып, тынчыбызды албаса башка тоскоол жок. Баягы гезит тасмалы кайрадан столдон өз ордун тапты. Андан плавкачан жылаңач аял бөйрөгүн таянып, жалжая күлүп турат. Ашым аны байкабады. Гезитти башка жагынан ала салдырып койду. Өзү нааразы болгондой күңүлдөп жатат. Басмага обо жоктон тойло чыгара беришет. Катындын санын көрсө эле гезитти сатып алышат дешсе керек. Аялдын асылдыгы ошол көзгө көрүнбөгөн мүчөсү. Көрүп алган соң анын кандайча кызыкчылыгы бар дейм да. Ап кел уулум чайыңды. Өзү чөнтөгүнөн макисин алып чыгып,
калбасаны билгичтик менен кезе баштады. Деги адамдарга түшүнүш кыйын. Сөзүн улантты табышка. Эмнеге жутунушат десең, өмүр бир. Ал эми дүйнөгө көз эч убакта тойбостугун билишпейби? Же өмүрдү өткөрүүнүн машакатын унуткарып коюшкан үчүн адамды дүйнөгө кызыктырып койгонбу? Ушул жердин директори менен башкы эсепчисин жомоктогудай бай дешет. Бирок андан алар экөө болуп кеткендиктерин көрө албадым. Кайра Жарашбаев быйыл өзгөчө шалдырай түштү. Анын бир чүрөктөй болгон секретарша ойношу бар эле. Анысы белгисиз себептер менен дайынсыз жок болуп кетти. Гезитке да жарыялашты, бирок таба алышкан жок. Ошондон кийин Жарашбаевдин шүйкүнү сооло түштү дешет. Ал сойкусуда жөн жүрбөй, бир текшерүүчү менен качып кеткен эмиш. Кызганычтан кекенген Жарашбаев экөөнү тең өлтүртүп койду деп жүрүшөт. Мунун канчасы чын, канчасы жалган экенин билбейм. Бирок Жарашбаевдин маанайы күздөн бери жакшы эмес. Заардуу тартып кетти. Жанагы жөөт эсепчисин жөн эле катынындай сөгөт. Ал текшерүүчү ушул фабриканы текшерип жатканда ойнош ачкан экен. Ошол сыяктуу көрүнөт. Текшерүүчү да дайынсыз, кыздын да жиги билинбейт. Андан бери 3 ай өтүп кетти. Ички иштер бөлүмүндөгүлөр издеп тажаганда тим болушту дейт. Кызык экен. Күрүшкөгө коюлган арактарын алып жиберишти. Жагымдуу дуулдагы ашказандарын ысытып, андан ары бойго тарай баштады. Бул дүйнөгө түркүк болгон ким бар? Эч ким жок. Дүйнө жүзүн титиреткен Сталин деле такасы жешилген өтүк менен о дүйнө бузаптыр. Анын артында ойго ала турган эмнеси калганын билбейм. Бирок анын таштырмагын карабайсыңбы? Такасы жешилген өтүк кийип, ал сөөмөйүн жаңсап койсо эле ага бир эмес, бүтүндөй бир вагон өтүктү даяр кылышат эле го. Түшүнүп болбойт адамдарга. Карапайымдык дейин десең, кандайчадыр Сталиндин мүнөзүнө окшобой турат. Демек мансап, байлыкты ар ким ар башка кабылдайт көрүнөт. Мисалы Сталин жардуу болгондо жакшыраак кийинүүгө умтулмак. Эми майрык өтүгү анын даңкына даңк кошуп жатат. Дагы бирден алышты. Ашымдын чекесинен тер чылпылдап, чечине баштады. Сабыр анын ар бир сөзүн кунт коюп угуп жатты. Бул күтүүсүз чыга алган аңгеменин мазмунунда ойлонто турган нерселер бар эле. Фабриканы текшерет да, анан дайынсыз жок болот. Кызык, ойго түйүп кое турган иш экен. Сабыр фабрикада кандайдыр бир чоң афера бар экенине эми даана ынанып калды. Ал эми Ашым ого өтер сүйлөгүсү келип жатты. Байлык дейбиз. Менимче адамды жолдон адаштырып, дилин бузган ошол байлык болсо керек. Аны күткөн адам ошол байлыктын өзүнө окшоп мерес тартып калат көрүнөт. Мына сен тууганыңа тарынып жатасың. Ал эми менин өз боорум, бир төшөктө тебишип өскөн иним Эсен Турсалиев мага эмнелерди гана көрсөтпөдү. Сабыр сактана түштү. Демек бул кемирейген абышка Турсалиевдин бир тууганы турбайбы? Дагы кандай сөз чыгар экен? Кыяз абышканы дагы бир аз от алырышы керек көрүнөт. Сабыр арактан күрүшкөлөргө кайрадан куйду. Келиңиз ата, алып жиберели. Турмушка адамдын акылы жетпейт окшобойбу? Менин туугандарымда мен жардуу болгондуктан жерип жатышпайбы? Байыган күндө босогомон кетишет беле. Бул балакай так шалган адамдай сүйлөйт экен. Жөн эле жашартып койгон абышка. Ашымда азыр эле ушул ойду айткысы келген. Турмушту көргөндүк деген ушул экен да. Башынан өтпөсө кайдан бул сөздөр оюна келсин? Башы оорубагандын Кудай менен иши жок. Жашоонун ыдыгы түшкөн экен мойнуна бечаранын. Мейли уулум, ал салып жиберели. Алар ичишти. Ашымдын такыр эле чечилгендей түрү бар. Көптөн бери бирөө менен маектешпей бук болгондой кыязы. Ал эми бул жигит да ага жагып турат. Сүйлөгөнү орундуу, кылжың-мылжыңы жок. Көп да ичпейт көрүнөт. Адетте көп ичкендер 100 граммдан соң өпкөсүн колуна кармап мактанып киришет эмеспи? Бирок бул жигитте андай сапат байкалбайт. Демек көп ичпейт экен. Азыркысы жумушка орношуш үчүн эле кошоматы сыяктуу. Жакшылап тарбия алса алыска баргыдай. Ат тең биригем дүйнө. Жөлөк таягы жоктугун карабайсыңбы? Ашым сөз арасында Сабырды сынап олтурду. Жактырып да олтурду. Аның чын уулум, менин иним азыр министр. Көзүнө киши түгүл Кудай көрүнбөй көп турган учуру. Демек аны байлыгы көптүрүп жатат. Баласын багып алсам колумдан соруп кетти. Кысталак. Мага баарынан ушунусу катуу тийди. Балага көнүп калган элем. Сай сөөгүм сыздады. Себебин сурасаң, ошол эле өзүң айткан жардылык. Анан да жалгыз тай экемди. Ашым мукактана токтой калды. Айтсабы айтпасабы, бул сыры ичине батпай, бир жылдан бери күптү кылып келген. Мейли, Эсендин кайсы жакшылыгына рахмат десин. Анан Ашмата, аңгемеңиз үзүлүп калды.
Мен да кээде ичиндеги букту алда кимгедир төккүм келет. Мени туура түшүнө турган адам издеймин. Бирок атаганат элдин дээрлик баары эле мерез. Кайгыңа күлүшөт да кубанычыңа иштарды кылышат. Ашым жетин албай чалкып турду. Жигит болбосоң кое кал. Анын көптөн бери жүрөгүндө жашап, бирок сөз менен айтууга жөндөмү жетпеген ойду айтып жатканын карабайсыңбы? Жо, бул сел саяк оңой олтоң неме эмес окшойт. Мунуңа да кошулам уулум. Бир бооруң жанагы интип жатса, башкаларга кадырың канчалык? Эми болбостур. Мени жылуу жумшак сөзүң менен жибитип салдың. Сага 1 жылдан бери жан кишиге чыга албай келген сырды айтып берейин. Менин иним Эсенди эң эле бай дешет. Анын Жарашбаев менен кандайдыр бир байланышы бар экендиги шексиз. Балким байга бай тартылар, балким башка бир себеби бардыр. Бирок менин аңгемем бул тууралуу эмес. Аңгемем Эсендин байлыгы жөнүндө. Менин Мусаке деген жалгыз кара чечекей Таекем бар эле. Ал бул эле кирпич заводунда мастер болуп иштей турган. Таекем бир жолу мастыгы менен мага Эсендин алтындарын кирпичке куюп жаткандыгын айтып койду. Солукканда дөрүгөнү анча-мынча эсинде көрүнөт, көзүнөн үрөйү учкандыкты байкадым. Ошондон бир жума өтпөй Мусакени машина коюп кетти. Кайсы машина дебейсиңби? Эсендин шопуру Ишен. Бул кокустукпу же атайын жасалган кылмышпы? Али күнчө акылым жетпейт. Барбаган жерге барып жүрүп, шопурду жалпы режимде 5 жылга кестирдим. Мени үйүнө кабыл алуудан баш тарткан Эсен шопуруна арачы түшүп, өзү мага келиптир. Эмне үчүн шопурун анчалык барктайт деген суроо туулат. Мында кандайдыр бир менин акылым жетпеген нерсе бар. Көктөн тилегени жерден табылгандай сабыр сүйүнүп кетти. Демек алтын кирпичтер. Аларды Турсалиев кайдан алды экен? Же Мамплан кандайдыр бир продукция өндүрбөсө, эгерде Эсендин байлыгын фабрика менен байланышта карасачы, ошондой учурда кайсыл жагынан байланышат? Маселе чечилүүгө аз эле жерде турат. Мамплан менен фабриканын өз ара кандай катнашта турарлыгын териштириш керек экен. Оба, фабрика зор мафиянын уюгуна окшойт. Эгерде алтынды чындык десек, ал бар жерде бардыгы болушу мүмкүн Ашмата. Демек шопур учурда Молдовановкада турбайбы? Ооба, ошол жерде каргыш соккур. Көзү кыпкызыл, далысы бир кулаш надан неме? Сотто көргөм. Деле кабагым кашмын деп койбойт. Адамдын каны кой өрбөйт дешет эмеспи? Эгерде Таекеңиз атайын түрдө өлтүрүлгөн күндө, эртедир кечтери кылмышкердин изи чыгар. Рахмат уулум. Көңүлдү көтөрүп койгонуңа рахмат. Түн ортосуда болайын деп калды, эс алаланды. Сен тиги эски матрасты алдыңа төшөндө, аркы купайкени башыңа кой. Мешке бир чака көмүрдү салып коем. Үшүбөйбүз. Эртең менен саат 8-де ишин башка асмендешине өткөрүп берген соң, Ашым сабырды коронун түпкүрүн карай ээрчитип жөнөдү. Коронун төр жагында 40 кампалар курулган. Алардын чоң эшиктерине дардайган кулплар салынган. Эң башкы кампанын алдында бир автоловка токтоп турат. Ал жерден аларга бака-шака каткыргы угулуп жатты. Кампанын эшиги эки жака ачылуу. Бетон полунда ички аркан менен каршы-терши чырмалган бир топ эле көлөмдүү таңгак турат. Арта чакан столдо олбурлуу адам көзүнөн жаш чыкканча күлүп жатыптыр. Колдору эттүү, учтап койгондой манжалары өмүрү кара жумуш иштеп көрбөгөндүгүн билгизет. Тепиш ушул окшойт деп ойлоду Сабыр. Кана Жээнбай, сен байкап көрчү. Балким бөтөлкөнү сен утуп аларсың. Локуйган эжигейдей сарын неме таңгакка жакындап келди. Таңгактын арканын эки жеринен алды да ыкчап туруп, жулка көтөрдү. Таңгак жылып кетти, бирок көтөрүлгөн жок. Кокусунан берки манаттай кызарып чыккан сары жерге түкүрүндү да сөгүнүп алды. Каргыш алгыр, кездемемес эле өлүктү таанып койгон го, деп нааразы болду анан. Бели үзүлүп кете турган. Тепиш капчыттуу бөйрөгүн сүлкүлдөтө күлүп жатты. Тамашасы өзгөчө чыккандыгына ыраазы экендиги жылтыраган кичине көздөрүнөн байкалып турат. Жээнбай, осур үйгөн жоксуңбу я? Дамбалың айрылып кетти го дейм я. Бөтөлкөнүн мойнун көрбөй калдың Баатыр акеси. Бирок сен тигилердей жыгылып калган жоксуң. Көрсө Тепиштин тамашасы мындай экен. 150 килограммдык кездеме таңгагын ким көтөрүп, аркы жактагы жыгаш текчеге коюп кетсе, ал бир шише арак утат экен. Мындан тышкары аны өзүнө жардамчы кылып алууга кампачы шарт коюптур. Кечетен бери 10 чактысы өздөрүнүн таалайын сынап көрүшүптүр. Бирок Тепиштин байгесине бир да бири ээ боло алышпаптыр. Бул тамаша кампачыга жагып калат да, ал анысын фабриканын эркек жумушчуларынын арасына жайылтат. Ашым Тепишке барып, кол алышы учурашты. Сабыр да артынан аны туурады. Тепиштин алаканы жумшак, нымдалышып турат. Манжалары уштап койгондой.
Ай, балким сен байқап көрерсің, Ашым. Қарсаңда бір қойлы қалың бар емес пе? Ашым күліп башын шайқады. Әй, қайдан маға, ал учурдан өтіп кетпедік пе? Анан Сабырды көргөзө берди. Тепиш, кечээки мен айткан жигит. Кампачы кыйлага Сабырды башынан тарта бутуна чейин базарга салган аттай карап чыкты. Уятты билбеген кичинекей көздөрү жылт-жылт этет. Ушу дечи. Анан күтүлбөгөн жерден Сабырдан сурап калды. Сен жигит окусунан ички иштер бөлүмүнөн болуп жүрбөй, я? Сабыр шашып кетти. Күтүсүз берилген суроо аны абдыратып таштады. Оң богурдун Тепиши камынтпай кармаганын карасаң, бекеринен бирден бир чоң ишкананын кампасын жетектебейт да. Сабыр толкунданганын араңдан зорго күч менен басты. Көчөнүн демейдеги тентимиши кейиптенип, туурага чыйт түкүрүп койду. Мага анда суутуп коюп турбу. Менттердин менсиз да күн өтөр. Тепиш андан зардуу, кичине карактерин албай турат. Өзү олку-солку. Ким билет, деди ал. Көздөрүң жалтанууну билбеген тик экен. Башына иш түшкөндөрдүкү сеникиндей болчу маселе. Бирок оюна башка бир нерсе түшө калдыбы, кабагын жумшарып, жайдары тарта түштү. Баса дейм да. Кана, тигил таңгакты байкаштырып көрчү. Балким жолуң болор. Сабыр ичинен үшкүрүнүп алды. Бир бороон өтүп кетти көрүнөт. Эми таңгагын көтөрүп берсе, Тепишти бир отоло өз жагына оодарат. Сабыр далысын күйшөй берип, таңгактын жанына басып келди. Эмне кылса да көтөрүшү керек. Бир күчөдө орто бойлуу чымырдан келген жигитти кызыга карап калышты. Сабыр таңгактын ылайыктуу жеринен алып, демин ичине тартты. Анан баардык эркин топтоп туруп, күч менен өйдө көтөрдү. Козголбос таңгак тизесине келе түштү. Булчуңдары үзүлчүдөй чытырайт. Эки тизеси токто бербей калч-калч этет. Беттери тырсыйып, каны тээп чыкты. Ай, Азамат, экиле кадам, деп ордунан тура калган Тепиш чаңырып жиберди. Сабыр араң дегенде ордунан бурулду да, эки кадам таштай берип, салмактын күүсү менен текченин үстүнө жыгылды. Ой, урай, бийиктик алынды. Мына арагың Баатыр акеси. Тепиш үстөлдүн үстүнө бир шишени коюп койду. Күчүң күчкөн. Баатыр акеси, бизде Жор Асмагин деген тентимиш бар. Далысы бир кулач. Билектерин көрсөң балтаны сабындай. Бул таңгакты жадаса ошол да көтөрө албай койгон. Азаматсың, бекер поздор, деди анан беркилерге. Келгиле, жаңы жардамчымдын күчүн майлап берем. Ичкиле, аш кебилер. Аяк бошоторлор. Заматтын ортосунда кампанын ичи уудуга толуп чыкты. Тепиш Сабырдын жанына басып келип, аны далысынан таптаглап жатты. Сени балванга салам. Күздөгү майрамда суу самырга барабыз. Сени кара чайлар менен күрөштүрөм. Күрөшөсүңбү я? Эрк өзүңүздө. Жардамчы мына ушундай гана болуш керек. Анын мээси өз алдынча иштебейт. Ит сыяктуу кожоюнун карап турат. Кожоюн тиште десе тиштейт, үз десе үзөт. Ошондо гана ал жардамчы. Кандай дейсиң я? Сиздики туура. Мына угуп алгыла. Бул жигиттим эле табылгыс генч экен. Айлыгыңды 300 сомго чейин көтөрөм. Милдетиң келген товарларды кабыл алуу. Мындагы 40 кампалардын баары сенин карамагыңда. Ачкычтары мына. Азыр эле киришсең болот. Арызыңды кийин жазарсың. Кандай дейсиң? Макулсуңбу я? Ооба. Эмесе келе калды. Сенин кожоюнуң менмин. Менден башканын тилин укпайсың. Албетте урдайсың. Барыбыз эле урдайбыз. Бирок акылың менен. Менин тилим менен жүрсөң, сени чоң киши кылам. Катын алып берем. Кесибиң эмне я? Шопур. 1-класстагы шопурмун. Таппасаң сыйпалап кал. Берчи көрөйүн. Сабыр чөнтөгүнөн эмгек китепчеси менен шопурдук көйлөгүн алып чыгып берди. Темиш четинен кунт кое карай баштады. Так. Мунусу мындай экен го. Түрмөгө да түшкөнгө үлгүргөн экенсиң да. Итки дегениң түрмөбү я? Кырсыктан. Баары эле Кырсыктан келип чыгат. Мейли. Анын кайра жакшы. Идеялык жактан таза адамдардын бизге кереги жок. Бул тентимиштин жолу болгонуна Ашым да жетин албай турду. Ырысы тоодой неме экен. Тепишке жардамчы дегендин өзү эле байлык эмеспи? Аны ким деген билбейт дейсиң. Мен эми барайын, деди Ашым Сабырга кайрылып. Кечинде үйгө келесиңби? Ооба Ашым ата. Ашым жөнөй берип, жарым жолдон кайра кайрылды. Келеси ооба Ашым, менин үйүмдүн кайда экенин сен кантип билесиң? Чын эле ал жагын оюн албаганына Сабыр таң калды. Тепиш аларды көз кыйыгы менен шектүү карап турат. Дагы эле ишенбейт деп ойлоду Сабыр. Сагызгандан сак экен. Өзүнүн митаамдыгын даалдак сөздөр менен атайын жашырат көрүнөт. Тепишти бир отоло тынчытыш керек. Кызматтын кубанычы менен мен да байкабай калган турбаймынбы? Ашмата айтыңыз, жазып алайын.
Сабыр адресте блокнотуна жазып алды. Кечинде сөзсүз келесиңби? Мен тамак даярдап турайын. Анан көчөгө түнөмөк белем жарыктык киши. Сөзсүз барам. Макул анда. Жакшы барыңыз. Тепиш экөө жалгыз калышты. Кампачынын толук бети официалдуу тартып, маңдайындагы орундукту көргөздү. Өзбек кетип өз калдык. Олтур сүйлөшөлү. Сабыр орундукка комай көчүк басты. Кайсыл жерденсиң? Көлдүн өрүктүсүнөн. Ата энең барбы? Жок, жетим балдар үйүндө чоңойгом. Жакшы. Шаарда тааныштарың барбы? Билбейм, айылдаштарым эле болбосо, бирок алардын кайда турарын билбейм. Демесе мындай, Сабыр. Төө көрдүңбү, бээ көрдүңбү, сенин жумушуң жок. Мындан ары тилиң 32 тишиңдин ар жагында. Менден башка эч кимге ишенбейсиң. Менден башка эч кимдин буйругун аткарбайсың. Жетим экенсиң. Мында өзүңдү жакшы алып жүрсөң, турмуштан орунду табууга толук мүмкүнчүлүгүң бар. Сенин ордуңду кээлери пара берип да ала алышпайт. Бирок мага алардын парасынын да өздөрүнүн да кереги жок. Мага ишеничтүү, итче берилген киши керек. Сени туш тарабыңдан жуликтер курчап турат. Бирине да ишенбе. Бал тилин алдатпа. Эгерде негиздүү маселе чыгып калса мага кеңешип тур. Товарлар келсе, накладнойун толтуруп алып кала бер. Бирок менсиз сыртка бир дагы товарды чыгарбай жүр. Түшүндүңбү? Ооба, түшүндүм. Тепиш ордунан 10 ай берип чөнтөгүнөн акча алып чыкты да ага карматты. Кереги тип калат. Түштө тамактанасың. Сабыр элпектик менен ала койду. 92 сом экен. Акчаны санабаганына караганда кампачы кеңири жашайт окшойт. Тепиш чыгып баратып кайра бурулду. 3 номурлуу кампаны менсиз ачпа, уктуңбу? Анысы кайда? Ушу катардын эң четкиси. Ага киши жолотпа. Хуп болот кожоюн. Мына ушунуң жакшы. Кичипейилдикке үйрөнсөң, чөнтөгүң толот. Тепиш калгый басып, далдайган денеси менен күндөн көзүн азга далдалай берип чыгып кетти. Сабыр анын артынан кыйлага көзүн албай, шалдая тартып олтуруп калды. Убакыт түшкү тамактанууга аз эле калган. Жарашбаевдин кабинетине шыңга бойлуу, ак жумалынан келген милициянын капитаны кирип келди. Жашы 40-тарга барып калган, көздөрү тек, тайманбай карайт. Мындан башынан көп нерсени өткөргөндүгү көрүнүп турат. Олтуруңуз, деди Асан жумшак орундукту көрсөтүп. Келген экенсиз. Капитан папкасын ачып, андан 2 сүрөттү сууруп чыкты. Элден мурун өзү жакшылап карады да анан Асанга сунду. Буларды сиз тааныйсызбы? Асандын жүрөгү зыркырап чыкты. Сүрөттөн аны Зейнептин мөлтүрөгөн тааныш Жамал карап турган. Унута баштаган жүрөгүнө сүрөттөн улам Зейнептин сагынычтуу элеси кайрадан башпакты. Көзүнө жаш келе калган Асан сүрөттү кыйлага карап турду. Баягы эле кусалуу жылмайыш, баягы эле бир аз чалырыраак кой көз. Асан, жакшысыңбы, карып кетиптирсиң дегенсейт. Мүшкүлүң түш, каталык кетирген экен. Ушундай асыл ташты баркалбай, балчыкка ыргытып, түбөлүккө кол үзгөн экен. Асан көздөрүн жумду. Шүдүрүмдөй 2 тамчы алдындагы айнекке тып этти. Ал капитандан көз жашы үчүн уялып да койгон жок. Тек сыздаган жүрөгүн тыншап, кыйлагап олтурду. Капитан аны кунт кое карайт. Асандан келип жаткан байлыгы менен анын жумушунун ортосундагы кандайдыр бир байланышты издеп жаткансыйт. Акыл токтотуп калган адамдын ыйлап жатышы аны шектенүүгө аргасыз кылат. Сиз бул сүрөттөгүлөрдү тааныйсызбы? Суроосун кайталады капитан. Асан үндөн улам эсине келди. Карып, сентименталдуу болуп бараткан экен. Чоочун адамдын көзүнчө чабалдыгын көрсөтүп, сыр алдырып, мейли, бул машке анын жүрөгүнүн ооруп жатканына түшүнүп коюп турбу? Картаң адамда да махабат жаштардыкы сымал өчпөгөн нур катары жашай бере тургандыгын билип коюп турбу? Кызды тааныйм, менин секретарым эле. Жумуштан өз арызы менен бошонуп кеткен. Ооба, эсимде. Мен аны бошоткум келген эмес. Бирок ал турмушка чыгаарын айтып, көшөрүп туруп алды. Экөөбүз уруша да кетсек керек эле. Сиз кечириңиз, бирок муну суроо менин милдетим. Ал кыз менен дене жагынан байланышыңыз бар беле? Асандын жүрөгү кайрадан сыздап кирди. Кантип жок болсун. Зейнептин жумурусунан келген аппак саны Асан тирүү кезинде көз алдынан кетпес. Ал акырын бир жери катуу ооруган адамдай үн катты. Ооба, бар эле. Биздин ортобузда мамилеге 3 жылдай болуп калган. Ал жарды жашаган кыз болчу. Балким турмуштун оорчулугу аны мендей атасындай киши менен төшөктөш болууга мажбурлагандыр. Анын мындан кетишине да ушу байланыш себеп болду деп ойлойм. Ооба, билип турам. Ал улгайган кишинин махабатын көтөрө албады, уялды. Мен анын дайынсыз жоголгонун гезиттен окуп алып, өзүмдү жоготтум.
Жашыргандай эмне? Улан катары сесчү элем. Аттың биригем дүйнө болбостур. Эмне анын бир дареги чыгып жатабы? Мен дагы ушул жөнүндө сиз менен пикирлешейин деп келдим эле. Ал эми экинчи сүрөттү тааныйсызбы? Асан Аскаттын сүрөтүн колуна алып кыйлага тиктеди. Барган сайын ага карата жан дүйнөсүнүн түпкүрүнөн атып чыккан жек көрүүсү арта берди. Каргыш соккон Жапаров. Баарын астын үстүн кылган ушул. Ал болбогондо кайгыда жок эле. Кырчын өмүрдө кыйылмак эмес. Асан сүрөттү кайра берди. Бир жерден көргөн сыяктанам. Бирок тааныбайт экенмин. Токтоңуз баса, бул жигиттин сүрөтү да гезитке басылып жүргөндөй болду беле? Ооба. Жоголордун алдында сиздин ишкананын эсеп кысабын текшерген экен. Капитан Асандын жүзүн кунт кое карады. Бирок андан ылайыктуу бир нерсе таба албады көрүнөт. Сөзүн арулады. Анын үстүнө Зейнепке үйлөнүүчү ушул жигит. Ушул жигит бекен? Асан сүрөттү колуна алып, кайрадан үңүлдү. Ол да бечара жаш экен. Бирок анын текшерүүчү катары келгенин билбейт экенмин. Башкы эсепчи эле бирдеме айтып бербесе, азыр. Асан кнопканы басып, секретар кызды чакырды. Альтманны мында кирдечи. Көп өтпөй кирип келген Альтман милициянын кызматкерин көрө коюп кубарып кетти. Дагы эмнеси чыга калды экен? Ошол кечтен баштап анын көз алдынан Жапаровдун мойнунун карс этиши, кентаврдын жийиркеничти ыржайганы кетпей жүрүп, акыркы күндөрү унутула баштаган. Тодор, деди Асан капитандан озунуп. Могу сүрөттөгү жигит бизге текшерүүчү катары келди беле? Балким мен отпускада жүргөндө келгендир. Эмнегедир көрбөгөн кишимдей. Альтмандын өңү Жапаровдун сүрөтүн карай берип, ак кагазга айланды. Коён жүрөк акмак деп ойлоду Асан. Иштин баарын ириткени тураты, сүрөттү карамыш этип, өзүн колго ала койгон Альтман ишенимдүү үн катты. Жок, билбейт экенмин. Капитан шек санап тургансыйт. Мунун териси өзү эле кан сөрү жокпу, же сүрөттөн улам бозоруп чыктыбы деген күдүктөнүү дилинде баш баккансыйт. Жакшылап ойлонуңуз. Альтман такыр эле оңолуп алган. Сүрөттү кайрадан карады да кесе жооп берди. Өмүрүмдө кездешпепмин. Капитан ага Зейнептин сүрөтүн сунду. Альтман эми жанагындай дөйлүкпөй калган. Бечара кыз, деди ал. Ооба, бизде иштеген. Эмне үчүн бечара? Анан кандай демексиң? Гезитке дайынсыз деп чыкпадыбы? Капитан ойлонуп калды. Кандайдыр бир сезимдердин байланышы аны төпөйлүү кылып жаткандай, бет алдын тунжурай тиктеди. Текшерүүгө чын эле келбесе керек. Анткени булардан бир шек шыбат чыгат эле. Бирок Жапаровдун иш кагаздары сакталган папкасы менен кошо жоголгон эмнеси? Кандайдыр шектүү. Дагы бара-бара көрө жатар. А сиздерде буйрук китепчеси жүргүзүлөбү? Албетте, деди Асан. Кадрлар бөлүмүнөн карай аласыз. Менин фамилиям Чекиров, деди капитан. Иш чыгып калса дагы көрүшүүгө туура келер. Анда кош болуңуздар. Капитан папкасын жыйыштырды да коштошуп чыгып кетти. Экөө эки жерде катырып койгонсуп унчукпай турушат. Бир белгисиз оор ой экөөнү тең ийиндеринен ныгыра баскандай. Эч кимисинин сүйлөгүсү келбеди. Дагы көрүшүүгө туура келер. Оңбогон машке бир нерседен шек санап жатат. Бирок имиш сөздөрдөн башка далили жок. Эгерде такыр эле жабышып жатып алса, Ички иштер министерствосу аркылуу капитанды чүрүктөп коюуга туура келет. Асандын оюн Альтмандын дагы эле кетпей тургандыгы бөлүп кетти. Тодор, деди анан тунжураган тынчтыкты бузуп. Сен Кудайга ишенесиңби? Жок, Асан Жарашбаевич. Аның жакшы экен. Демек сенден келечекте эң мыкты баш кесер чыгат. Кудайга ишенбегендин ыйманы жок. Ыйман болбогон жерде адамдыкты да кеп кылуунун өзү кажатсыз. Сен кандай дедиң эле? Кентавр дедиң беле? Ошонун Кудайга ишенерин сурап көрдүңбү? Анын жүзүн ары кылсын, Асан Жарашбаевич. Бирок сөздү чындыкка жакындатсак, иш план сизге тиешелүү эмес. Мен жөн гана ошол кентаврдай аткаруучумун. Муну өзүңүз деле жакшы түшүнөсүз. Ошондо да адамдын адамдыкындай жүрөгү болуш керек да. Сен экинчи кентавр. Зейнепти кантип гана өлүмгө кыйдың экен? Ушуга таңым бар. Сенде бир анча-мынча болсо да адамдык сезим барбы? Деги сени энетирөдү беле? Же иблистин иблисинен жаралып калгансыңбы? Болуптур. Кызуулук менен буйрук берип коюп турмун. Бирок сенин өз алдынча акылың бар да. Же акылыңдын баары эле акчага бурулганбы? Асан колу менен бетин басып кыйлага үнсүз олтуруп калды. Альтман же чыгып кетерин, же мындагыларын билбей, буттарын солбуп коюп отура берди. Акырында колдорун жүзүнөн тартып алган Асан өзү менен өзү сүйлөшүп жаткансып аста унчукту.
Эмесе Кудайга ишенбеген экинчи кентавр, өлүмгө даярдана бер. Мен кандайдыр бир белгисиз сезимден улам туюп жатам. Биздин рахатка аз калды. Кандайдыр бир коркунуч үрөйдү учуруп жакындап келатат. Демек, табытыңа эмитен заказ бере берсең болот. Анан тиги дүйнөдөн Жапаров менен кездешесиң. Ал дүйнөдө акчанын мааниси болбойт эмеспи? Экөөңөр тез эле жарашып аласыңар. Анан олтуруп алып карт ойнойсуңар. Тиги чочкодой болгон эсенди сен ал. Ийне жеген иттей Выговскийди Жапаровка бер да төртөң подкиднойго киришкиле. Ал эми Зейнепти мага бергиле. Анда эки дүйнөдө тең эч бириңердин акыңар жок. Уктуңбу сволыш, акың жок. Жогол мындан. Атып салгым келип турат сени. Асан чөнтөгүнө карай колун жиберди. Жүрөгү түшкөн Альтман сыртты карай куюмдай учту. Эртең менен саат 10-до Жарашбаев Альтманды өзүнө чакыртты. Телефондон секретар кыздын тааныш үнүн угуп, Альтмандын жүрөгү зырп эте түштү. Картан карышкыр эмнеге чакырып жатты экен? Баруудан да зарканасың. Күздөн бери кандайдыр 90 градуска бурулуп өзгөрүп кетти. Ачуулуу, кергакшык сөздөрү көбөйдү. Өңү шапайып, кандайдыр бир нерсенин күйүтүнөн иче баштагандай. Эртең менен түштө кайсыл маалда барбагын, оозу буркурап, арак чыттанып турат. Демейде жыйынтыктуу Асан кээде сакалын да албай кызматка келчү болду. Баягыдай жумушчулар менен аралашпайт. Кабинетине бекинип алат да иче берет окшойт. Кандайдыр мээси бузулган адамдай. Анын өзгөрүп кеткенин эсен да байкады. Альтмандын арыз арманынан улам Асанга өзү келди. Асан анын келишин ачык эле жактырбай турду. Семиз чочко, өлүмдөн санасы жок. Ичип жеп жатып, капка окшоп калган тура. Катындар жипкирбей кантип жатышат болду экен анын койнуна. Эми анда кандай жумушу да чыга калды экен. Жалпылактаган эсен сөздү тээ алыстан баштады. Анын адаты адамды чакмак алып, максатына жолду тазалап бүтмөйүнчө негизги сөзүнө өтпөйт. Асан анысын 5 колундай жакшы билет. Ыкчы Асаке, деди эсен демейдеги жылма үнү менен. Ден соолугуң начарлап жүрөбү дейм. Кандайдыр кийинки күндөрү өңүңдөн азып, шапайып кеттиң. Көлгө барып эс алып келсеңчи бир айча. Асан ичинен бырс күлдү. Деле мунун боорукер тарта калганын. Асан азыр өлүп кетсе, 7 токоч баа бетин жасатат эле. Бирок максаты эмне болду экен? Сен мага табып болбой эле кой. Өз акылым өзүмдө. Андан көрө келген жумушуңду айтсаңчы. Орой тартып баратасың Асан. Экөөбүздү көп нерсе бириктирип турат. Керек болсо бир туугандан да жакынбыз. Нервиңди кармай албай калчу болупсуң. Жанагы эсепчиң тим эле арбак айланып кетти. Анын азабын көзүнө көрсөтүп жатсаң керек. Эмне күнөөсү бар сенин алдыңда? Сен экөөбүздү байытканыбы? Өгүнү мага жолугуп, башка жака иштеп кетет элем деп буркурайт. Ай буйга карабай эле сөгөт экенсиң. Фенесин урайын ошол жөөттүн. Бизге сыйыртмакты ошол ойлоп таппадыбы? Кайдагы сыйыртмакты айтасың? Акылың ордундабы? Бизге ким дегенди аялат? Мына сыйыртмак. Гезит карабайт окшобойсуңбу? Асан эсендин алдына жаңырык гезитинин акыркы санын таштап койду. Кайдагы бир Жаныш Жумалиев дегендин макаласы. Жөн эле аралашып жүргөндөй жазыптыр. Эсен гезитке көз жүгүрттү. Мафиянын курмандыктары деген тема коюлуптур. Теманын аталышы эле эсенди шүбөгө менен санга сайып алды. Андан ары окуган сайын анын тултук бети кызарып, чыңалып чыкты. Фабрикада уюмдашкан ири кылмыштуулук орун алган. Натыйжада ишкананы текшере баштаган Аскат Жапаров дайынсыз жок болуп олтурат. Анын тагдырын анын колуктусу, ошол эле ишкананын секретар машинисткасы Зейнеп Кадырова кошо бөлүшкөн. Жана андан ары чыкыйга тийчүдөй далилдер келтирилген. Көрдүңбү? Деди Асан мыскылдуу. Сен болсоң банкеттер менен алышып жүрөсүң. Ошол учурда кайдагы бир Жумалиев деген неме сенин бут алдыңдагы жерде коңулдап жатканы менен ишиң жок. Эсендин ансыз деле тултук бети ого өтер тултуюп, кара көк тартып чыкты. Сотко бериш керек, деди эсен туттугуп. Шатка, деп аны туурады Асан. Эми кезди өтүп, сотубуз калыптырбы? Албетте өз макаласын жактоого Жумалиевдин да далилдүү аргументтери жок дечи. Бирок мени биз тууралуу каңшар юстиция жамаатына тарап кетиши чочтуп жатат. Эмесе мындай кылсак кантет? Сен жаңырыктын редакторун жакшы тааныйсыңбы? Кемелевпи? Албетте ал экөөбүз өкмөттүк пансионатта чогуу эс алып калабыз. Түлкүдөй куулгону менен өзүм дегенге жакшы неме? Эң сонун. Альтманды кечинде анын үйүнө жиберели. Кайда калбаган 10 000 сом дейсиң? Гезиттин кем каршысына жаратып койсун деп Турсалиев жиберди деп айтсын.
Аға бір жашық коньякты қошалы. Егерде сыйды ал қабыл алған күнді, ертесі сен телефон арқылы тарнышқа тары сөйлеш. Эмне деп сөйлешем? Қайран саға құрыға министрлік. Мент. Сенің гезитіңде баланчанчы санында түкінчідай мақала беріліптір. Андан өлкөбүздүн эң ири ишканаларынын биринин намына шек келтирүүчү негизсиз дооматтар коюлган. Анын директори Жарашбаев кынтыксыз коммунист, эл үчүн жанын сабаган жетекчи. Анын арызы Борбордук комитетте каралуунун алдында турат. Эгерде макаладагы дооматтар чын болсо, анын түп нускасы көтөрүлсүн. А эгер ушак айыңнан келип жазса, жанагы келжирек журналист кызматынан алынып, гезит окурмандардын алдында ишканадан кечирим сурасын. Муну сени жакшы көргөндүктөн коргоп калыш үчүн гана айтып жатам деген. Түшүндүңбү? Ооба. Алактаган Альтман жетип келди. Асан аны көзүнүн чарын чыгара бир карап, иштин чоожайын түшүндүрө баштады. Акылыңа сыйды го дем, Тодор. Эми сен маданияттагы кентаврга барасың. Түшүндүм, Асан Жарашбаевич. Анда барып камдана бер. Кандай кыласың? Өзүң айткандай жашоо күрөш, Тодор. Эртең мененки саат 10-да Жаңырык гезитинин редактору редакциянын кызматкерлерин өзүнө чакырды. Ак кубасынан келип, кырктарга чукулдап калган Кемеловдун маңдай чачы суйла баштаган. Эми 2-3 жылы акыл жагынан дагы эле ушундай кысым көрсөтүлсө, ал Кашкыбаш мырзалардын бирине айланышы бышык болчу. Кемелов өлкөнүн саясий тегирменинде жанчылып бүткөн, ар тараптуу мүнөзгө ээ инсан катары саналчу. Ал Кыргызстан комсомолунун Борбордук комитетинен өсүп жетилген. Учурда Кыргызстан Борбордук комитетинин бюро мүчөлүгүнө кандидат эле. Саясий чөйрө аны менен эсептешүүгө аргасыз болчу. Сымаптай колго токтогон Кемелов өлкөдөгү кичине эле саясий өзгөрүүлөрдү учурунда туюп, гезитти туура нукка багыттап турчу. Ал Жумалиевдин журналисттик талабын баалабай койчу эмес. Учур маселесин козгогон анын макалалары, филетондору өзүнүн жаңылыгы, оперативдүүлүгү менен айырмаланып турчу. Ырларда кандайдыр башкача боло турган. Мазмуну жагынан социалисттик реализмден четтеп турганы менен окуган адамды ойлондурбай койчу эмес. Ал журналист катары Жумалиевден көптөгөн нерсени үмүт кыла турган. Жердиги таза жаныш калп айтканды билчү эмес. Жамааттын кээ бир кызматкерлериндей кош жүздүүлүгү да жок эле. Кийинки күндөрү ал кандайдыр капалуу жүрдү. Чылымын кайра-кайра соруп, алдан эге бушайман болгондой, жарытылууда материал бере албады. Анын жан дүйнөсүндө кандайдыр бир жашыруун өзгөрүү бар эле. Анын ал жогорудагы чыр макаланы жазып келди да, өзүнүн көргөн билгендерин кайталады. Кагаз жүзүндө алгачкы далилдери жок болгондон кийин Кемелов ал макалага уруксат бербей деле кое алмак. Бирок биринчиден Жумалиевдин кайгысын бөлүшкүсү келди. Башкача айтканда сыйлады. Экинчиден кайдагы бир ишкананын директорун республиканын мартабалуу адамдары колдойт деп үй чуктаса түшүнө кирген эмес. Эми Турсалиевдин сөзүнөн соң чоочуп калды. Чындыгына келгенде анын өтүнүчүн аткарбаса, Жумалиев түгүл өзүнүн да кызматынан шыпырылып түшөрү бештен белгилүүдөй. Анткени териштире келгенде далил жок. Жумалиев эмнеси менен актаналат? Өзүнүн көрүп билгени мененби? Жок, алар далил эмес. Бул жерде өзү да кыраакылыгын жоготуп койгон. Арга канча сөздүн кыскасы көт кыскан дегендей, Турсалиевдин өтүнүчүн орундатуудан артыгы жок. Балким Жумалиевдики чындыктыр. Ансыз Турсалиев ага 10 000 сом бир жашык коньякты кудай кылып берди дейсиңби? Бирок андай чырлуу жерге кийлигишип эмне кылат? Сен мага тийбе, мен сага тийбейин деп жашагандан башка артыгы жок. Кызматкерлер текши чогулду. Кемелов ордунан турбай эле кептин жайын толук түшүндүрдү. Баары тең тунжурап унчугушпайт. Көп жылдан бери капталдаш иштеген Жумалиевке карата аяныч ар биринин көздөрүнөн байкалат. Ак мактар, деди маданият бөлүмүнүн башчысы. Семиз чочколор, акчага көпкөн наадандар. Кемелов салмактуу үнү менен туш-туштан чыгып жаткан нааразылык репликаларды токтотту. Анан өзү да кейип тургандай түр менен Жанышка кайрылды. Жаныш, мен сени таланттуу журналист катары баалаймын. Бирок учурдагы абалга өзүң түшүнүп турасың. Кыскасы, бул жерде сен же мен кетишибиз керек. Ансыз мындан да чоң кырсыкка кабылышыбыз мүмкүн. Ал эми сен Жапар, ал маданият бөлүмүнүн башчысына кайрылды. Келерки сандын материалдарын сыйлыгыштырып, гезиттин атынан чырлуу ишканадан кечирим сураган макаланы киргиз. Сөз бүттү. Уят, акмакчылык. Бирок ар кимиси башын жерге салышып, сыртты карай жөнөштү. Бир-экөө дүкөндү карай чуркашты, калгандары Жанышты тегеректеп, көңүл айтып жатышты. Жаныш түшүндү. Чындыгында эле анда өз макаласынын чындыгын далилдей турган колунда кармаган аргументтери жок эле.
10 мүнөттөн кийин ал аны бошотуп коюу жөнүндөгү арызын редакторго кийирди. Жаныш тумагын баса кийип көчөдө баратат. Анын жан дүйнөсүн иштен бошогондугу эмес, чындыктын чыркырап кетиши кейитүүдө. Демек, акча адамгерчиликти талкалап салды. Көзгө көрүнбөгөн мафиянын колу редакцияга чейин келип жетти. Энең Дурайымдын турмушу качан болсо адамды таалуу жерден кармайт да турат. Эр болсоң бир нерсе деп көр. Кайда барасың да, каяка арызданасың? Жана көңүл айтышып, бир аз ичирип коюшкан. Мени жумуштан бошотуп коюшту деп үйүнө кирип барышынын өзү эле оор эле. Көчөдө адамдар агылат. Өзүндөй эле санасы санга бөлүнгөн, бүгүнкү, эртеңки күнүнөн күдүктүү адамдар. Сууктун илеби жүзүнөн аймалайт. Кудум эле турмуштун суугундай. Жаныш ушул быкпырдай эли батпаган шаарда өзүнүн жалгыз экенин сезди. Кудум эле шаар эмес, эрме чөлдөй. Ал эми өзү чөлдөгү жолунан адашкан бактысыз жүргүнчүдөй. Мообу кылкылдаган элдин анын санасы менен иши жок. Жүрөгүндө ыргайлана баштаган толкуну менен да жумуштары жок. Кандайдыр керексиз, борттон ыргытылып калган жандай. Ырас, коллегалары кейишти. Белгисиз, көзгө көрүнмөгөн арам күчтү сөгүштү. Бирок андан ары бара алышкан жок. Ар кимиси коркунучту сезип, мүйүзүнө жашырынган үлүлдөй кайра эле өздөрүнө өздөрү кирип кетишти. Анан гана эс алышты. Бир өңчөй, жай өтүп жаткан дилдерин козгоп койгондуктарынан уялышты. Анан деле Жанышты унутуп салышкансып, ар бир демагог журналисттин макаласын мактай башташты. Жаныш кайсыл тарапка баратканында байкоо салбады. Борушулогон жан дүйнөсүн басууга эрки жетпей кете берди. Ооз учунан эсинде калган ыр саптарын кайталайт. Ырдан гана жөлөк таап, ырдан гана сыймык күткөнсөйт. Ал турду акчасы көп, алдуу күчтүү, ааламдын кең койнуна батпагандай. Мен турдум медер кылып бейүмүттү, мээнеттен жылытарлык таппагандай. Төбөдө күндүн нуру бирдей тиет, абадан бирдей эле дем алабыз. А бирок төп келишпей бизде жүрөк, экөөбүз эки башка чыгарабыз. Андан ары кандай эле эсинен чыгып кетиптир. Кандайдыр бир байлыктын күнүмдүгүн баяндаган саптар боло турган. Жаныш башын өйдө кылып, Кыргызстан мейманканасынын жанына келип калганын байкай койду. Жакшы болду. Азыр кирет да бир бөтөлкөнү жалгыз өзү ичет. Ансыз жүрөгүндөгү ачуу чаңырык басылар эмес. Мунусу акылга салып караганда чочколук болгон күндө да ошентет. Аскаттын олтурчу үстөлүнө олтуруп алып бүт ичет. Жаныш мас болуп калды. Графиндин түбүндө дагы 100 граммдай арак калган сыяктуу. Бирок аны куюу ичүүгө кудурети жетпеди. Маңдайкы столдо бир кара сур жигит тамактанып олтурат. Ал да өзүнө окшоп жалгыз. Көз кыйыгын анда-санда Жанышка жиберип коет. Көчөнүн бир куруган аракечиндей көрүп жаткандыр. Балким анын эмне үчүн мынчалык ичип жаткандыгына түшүнбөстүр. Кайдан түшүнсүн? Көңүлү куунак бозуланда кандай сана жатмак эле. Жаныш ордунан теңселе турду да өзүн өзү зордой кармап, жигитти карай кадам таштады. Жигит андан чочулаган да жок, жаман да көрбөдү. Жоңгана демейдегилердин бириндей кабылдап, тамагын шашпай жей берди. Жаныш анын маңдайындагы орундукка кулай олтуруп, столго сүйөндү. Сен да жалгыз экенсиң го, иничек. Жалгызчылык өтө оор. Айрыкча биринен бири корккон, бирин бири түшүнбөгөн могу көпчүлүктүн арасында оор. Менин да бир досум бар эле. Жарыкчылыкта жалгыз досум болчу. Мени ал гана түшүнө турган. Алтындай жигит, нукура таза эле. Эми ал жок. Аны өлтүрүп коюшту. Сволочь Жарашбаевдин дөбөттөрү муздап салышты. Сен Жарашбаевди тааныйсыңбы? Жанагы канычер фабриканын директору Жарашбаевди. Жигит сактана түштү. Бирок Жанышты оолактатпастан кайра аны сүрөп койду. Уланта бериңиз, менимче таанысам керек. Эмесе ошол мафиянын атаманы досумду муздатып салды. Аскат анын фабрикасынын эсеп кысабын текшерип жаткандыгын мага айткан. Анан эле дайынсыз жок болду. Эмне үчүн? Бүгүн Жарашбаев мени минтип көмөлөтө согуп олтурат. Жөн эле жугунду аңдып жүргөн иттей көрүп, тумшука чаап, көп жылдан бери эмгектенген жеримен айдап чыгышты. Эмне үчүн дебейсиңби? Мына, могу чындык үчүн. Алардын зулумдугу туурада. Мен 100 кара катар иштен айдалдым. Жаныш чөнтөгүнөн гезит алып чыгып, жигиттин алдына таштады. Жигит гезитти өйдө кылды да шашылбай көз жүгүртө баштады. Мафиянын курмандыктары. Макаланын аягына чыккан соң акмактар деп өзүнчө сөгүнүп алды. Ошондо, иним, биз кайсы коомдо жашап жатабыз, я? Кайда калыстык?
Эң жогорку бийлигибизден баштап чирип бараткандайбыз. Эртеңге ишенич жок, жүрөгүң түпөйүл. Анан дагы башка бирдемелерди булдуруктаган Жаныш чекесин колдоруна жаздай берип дымып калды. Баары тынчыды. Залда буура кандаган жан дүйнөсү да көшүлүп, уйкунун кучагына кирип баратты. Аны кимдир бирөө жулкулдатып, ойгото баштагандан улам көзүн ачты. Жанагы кара сур жигит андан өтүнүп жатыптыр. Туруңуз байке, үйүңүзгө таштай кетейин. Тышта машинем бар. Анан Жанышты аяр колтуктап, тышты карай алып жөнөдү. Арыта кара зим токтоп турган. Үйүңүз кайсыл тарапта байке? Темир жол вокзалына айда, иничек. Сиз кабатыр болбоңуз, деди жолдо карата жигит. Жарашбаевдердин күнү бүтөрүнө аз калды. Канчалык айлакер болушканы менен алардын да изине түшкөндөр табылат. Караз көйлөк канчага дейре жашамак эле. Ошондо досуңуздун сыры ачылар. Сиз да көксөңүз сууп, эркин дем аларсыз. Оозуңа бал каймак садагасы. Ниетиңе рахмат. Бирок ким билет, жөргөмүштүн чырмаган торун тутууга кандай азамат жарар экен. Менин атым Сабыр, байке. Үйүңүздү көрсөм, сизди өзүм таба алам. Башка жумушка орношкуңуз келсе, тартынбаңыз. Колдон келген жардамымды берем. Жашоо жакшы адамдардан куру кол калган эместир. Рахмат, иничек. Муну жакшы айт. Жашоо жакшы адамдардан куру эмес. Токтотуп кой күлүгүңдү, Сабыр иним. Могу кыркалакет тамдардын бери жагынан санаганда менин үйүм экинчиси. Сабыр машинени токтотту. Жаныш жерге түшүп, теңселе басып, терезеге кайра келди. Бирденке себеткиң келбейби, иничек? Үйгө кирип чык. Рахмат Жаныш ага. Рулда жүрбөйүнбү? Дагы жолугушарбыз. Жаныш эшиктин коңгурасын басып, ача берген Нагимага булдуруктады. Нагима, жашоо жакшы адамдардан куру эмес. Кампа адетте эртең менен саат 8:30 иштей баштайт. Баарынан эрте Сабыр келет. Анан жарым саатча өткөн соң тепиштин очойгон залкар караны көрүнөт. Ал демейдегидей үстөлүнө жайлана отуруп алып, цехтин башчыларын ашата сөгө баштайт. Алардын ач көздүгөн, дүйнө корлогон, шылуундуктарын терип тепчип айтып кирет. Мындан улам анын алдатып ийгенин, анысы жанына батып тынчтык бербей жатканын Сабыр баамдабайт. Анан кампа чөңкөтта дайыма турчу аз бөксө арактан чоң стаканга толтура куюп, тартып жиберет. Ошондон кийин гана жаны жаяла түшөт. Сабыр өз жумушуна көнүп та калды. Фабрикадан чыгарылган продукцияларды күнүн кабыл алат. Цехтердин башчыларына тийиштүү материалдарды берип турат. Цех башчыларынын жана эсеп кызматчыларынын ага карата мамилесинен улам Сабыр өз кызматынын баркына түшүнө баштады. Ар кимге кошумча киреше артык баштык кылбас. Ал эми аны тепишсиз жана сабырсыз алар өндүрө алышмак эмес. Бир күнү түшкө мал Жээнбай Сабырга таарыныч катары айтып калды. Иштегениңе бир айча болуп калды. Бирок ордуңду майлаганды да унутуп койдуң. Сенден үмүт кыла берип, эмчегибиз да шишмей болду. Сабыр күлдү. Аныкыда бир жагынан алып караганда туура. Жаңы орунду майламай кайда болбосун адатка айланып кеткен. Айылгалайын, деди Сабыр. Азыр жанымда акча жок. Акча колуңда турбайбы? Анын эмнесин бирөөдөн сурайсың? Кайдагы акча? Макы болбосоң кое кал. Тиги түрмөк кездемелердин бирин мага берсең эле, бул автоловка менен барып заматта соодалап келе коем. Ошенткенде жакшылык кылганың кайсы? Анан ал кездеменин ордун эмне менен толтурат элем? Мадыра башчысың да. Цех башчыларын кайда алып барасың? Алардын сенсиз үнү жок. Сенден кездеме тери сурап турушат. Анан 5-6 рулон кездемени алардан өнүп албай жаның жокпу? Сабыр ойлонумуш болуп калды. Жээнбайдын демин сууткусу келбей жооп берди. Байкап көрөйүн. Ошент. Ансыз айлыгың менен оокатың өтөбү? Кыздар жагынан кандайсың? Сени кечинде бир рахаттуу жерге алып барайын. Ал жагында көрө жатарбыз. Жашоо көрсө ушундай экен. Ал чекесинде көрбөгөн бир албут турмуштун эпкени аны борошолу койнуна чулгап алып, кайдадыр белгисиз туңгуюкка карай алып барып таштагандыгын тойду. Анын бүдөмөк, үмүттүү кумары жанга жагымдуу эле. Ошол борошого аралаш, элден айырмаланба, башканын сага эмне кереги бар дегенсейт. Каяктандыр жан дүйнөсүнө таасир берип жаткан үн. Бирок Сабырда өзүнүн үнү, өзүнүн турмушу бар болчу. Балким башка шартта турса, ошол куюнга баш от менен аралашып кетет беле, ким билсин. Тепиш экөө жалгыз калганда Сабыр ага Жээнбайдын сунушун айтып берди. Тепиш жакшы да, жаман да деген жок. Кичине көздөрүн күлүңдөтүп, жардамчысынын макулугуна табасы гана түштү. Ал акмакты уксаң кесилип кетесиң, деди. Анан ал акыл айткандай. Оорлуктун да эби бар. Акчага эле муктаждыгың чыгып калса мага кайрылып тур. Берип турам. Эмесе сага тапшырма. Түштөн кийин 3-чү камбаны ачта,
анда илинип турган тондордон 100 данасын салафан мүшөктөргө пакеттештир. Кандай жасашты тиги үчөө билет. Бүгүн бүткөргүлө. Эртең жөнөтүшүбүз керек. Каяка? Көптү билсең тез карыйсың. Тапшырмага түшүндүңбү? Ооба. Анан мага акча берип туруңузчу. Тигилер ордуңду майлатып жатышат. Тепиш акча алып чыгып санабай туруу эле карматты. Алар аракка тойбогон немелер. Бирок араксыз да иштете албайсың. Алсаң алып бер. Бирок тондорду пакеттөөнү бүгүндөн калбай бүткөрүшсүн. Эртең саат 10-да самолет учат. Анан ичип алышып калжырап жатып алышса, менден жакшылык күтпө. Сабыр эмне самолет экенин сурайын деп барып, кайра айнып калды. Тепишти дайынсыз эле шектенте бериштин эмне кереги бар? Учурунда анысына да түшүнөр. Кызык, 3-чү смена чыгарган продукцияны башка жакка аралаштырышпайт экен. Анан аларды самолет менен кайдадыр жөнөтүп турушат турбайбы? Кыязы жөнөтүлүүчү күн эртең окшойт. Самолеттин рейсин тактап, каяка барып конорун билүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Бул тууралуу Ярцевке билдирип коюш керек экен. 100 даана тонн. Аларды каякты көздөй жиберишет? Же заказ кылынган түйүндөргөбү? Адетте мындай учурларда керек-жарак коомдорунун өз өкүлдөрү келип алып кетишчү эмес беле? Ал эми эмне үчүн жалаң гана 3-чү сменанын чыгарган продукциясын самолет менен жөнөтүшөт? Сабыр ойлонду. 3-чү смена деген эле сөз мээсинен кетпей туруп алды. Кой, тиги 3 зөөкүргө бирденке алып берип, жумушка чегирген соң телефон автоматтардын бирине чуркап барып келиш керек. Алло, ким сүйлөп жаткан? Мен Иксмын. Саламатпы? Саша, иштериң кандай жүрүп жатат? Азырынча жайында эле. Бирок сиз менен жай отуруп, эркинирээк кеңешип көрсөм деп ойлодум эле. Ушул дем алышта үйүңүздө болосузбу? Да, бир жакка бармак элем. Бирок кал десең калайын. Ошентиңизчи, түшүнүксүз көп нерселер чыгып жатат. Макул. Эртең саат 10-дордо аэропортко зим менен пакеттелген тондор жеткирилет. Ал самолеттун барар жерин тактоого мүмкүнчүлүк болор бекен? Азаматсың, жакшы. Саламатта калыңыз. Ийгилик каалайм. Сабыр чуркап киргенде Тепиш кампанын алдында ары бери басып, сөгүнүп туруптур. Анан келе калган Сабырга атырылып бир тийди. Акмак, ачык таштап. Могу акмактарга ишенип, кайда жүрөсүң я? Бул кампаны көзүңдүн карегиндей сакта дегенди унутуп калдыңбы? Сабыр бүжүрөдү. Айласы түгөнгөн кишидей жер карады. Тепиш огу өтөр гүрсүлдөп жатты. Айылдык ит. Сенин айылың эмес бул жер. Көзүң мындай болду дегиче заматтын ортосунда талап кетишет. Билесиңби? 1 тоннун канча турарын? $50,000. Тепиш тилин чайнап алды. Артыкча сөз чыгып кеткенин сезип калды көрүнөт. Сөзүн кайра түзөдү. Эгерде чет мамлекетке соодалай турган болсо, түшүндүңбү эшек? Түшүндүм, кечириңиз. Ошондой. Көзүңдү карап жүр. Экинчи кайталанбайт, Тепиш байке. Болуптур, бир саам кечирейин. Кана, арагыңан калды беле? Ооба, мындай болтуруңуз. Ошол балекеттүү аракка чуркап бара койбодум беле? Сабыр эпилдеп-жепилдеп, үстөлдүн үстүнө калбаса, бир шише арак койду да, оозун бузуп, кырдуу стаканга аз бөксө куйган соң Тепишке карматты. Сен өзүң албайсың? Жок, байке, мен ичпей жүрөм. Мунуң мага жагат. Иче турган мезгил али эрте. Бир төгөрөк сумманы капчыга чыкап коюп, анан ичсең жарашат. Эмесе ден соолук үчүн. Тепиш аракты жутпай эле оозуна куюп койду. Болуптур, иште бергиле. Пакеттөөнү бүгүн бүткүдөй болгула. Мен кеттим. Эртеси саат 9-дарда Тепиш гүлөмүнө шайкеч келбеген шамныгайлык менен кампага чуркап кирди. Тултук беттери кызарып татарып чыгыптыр. Алдан эге бушайман болгондой. Кара баскыр, деди ал кыжырданып. Ботун сындырар күндү тапкан экен. Каруселдин балекетин алабы? Ким? Эмне болду Тепиш байке? Тиги земдин шоопуру каруселден учуп кетип, ботун сындырып алыптыр. Ал эми жумуш деген кокодон. Баса. Сүйүнүп кетти ал. Сен дагы шопур эмес белең? Таппасаң сыйпылап кал. Бол тез, мен ачкыч. Тиги гараждагы машинени бер айдап кел. Тондорду аэропортко жеткиребиз. 2 жолу каттоого туура келет. Сабыр Тепиштин колунан машиненин да, гараждын да ачкычын алып чуркап жөнөдү. Зимди оталдырып, 3-чү кампанын алдына алып келип токтотту. Тиги 3 пакеттелген тондордон 50-син бир заматта эле жүктөп жиберишти. Тепиш Сабырга карап олтурду. Дарбазадан атып чыккан зим зуулдап жөнөдү. Улам кезиккен бир машинени артка калтырат. Тепиштин санаасы жайына келгендей көңүлү ачыла түштү. Кысталышта шопурду кайдан издейт эле? Жардамчысы ишке жарады. Бир аз маңыроо чалыштык эле болбосо, тың жигит көрүнөт. Жанды багыш оңойго турбайт, деди анан ал. Жолуну улунбасаң куржалак каласың. Эсиңде болсун. Ар бир иш өзүнүн убактысы менен гана кымбат. Андан калса бар канчалык эмес. Сабыр машинени элпек башкарып баратты. Аэропортто да алардын койгон кишиси бардыр.
Кайдан эле тепиш тондорду жетчү жерине өзү жеткирсин. Ошондой болуп чыкты. Зим аэропорттун алдына келип токтогондо арытан окшош кийинген эки жигит басып келишти. Алар саламда беришкен жок. Суук, мерез көздөрүн тепиштен албай кыйлага турушту. Өз шопуру кайда? Зардуу үн менен сурады алардын бири. Тепиш өз боюнан кичирейе түшкөн башын эки инине киргизип жиберди. Бутун сындырып алыптыр, балия баскыр. Ал эми мунун кайдагы неме? Мен жардамчым. Эми мындан ары машинени ага тапшырабыз. Ишеничтүү немеби? Ооба. Көзүңдү кара, Семиз. Эмне үчүн бизге бир ооз кеңешпейсиң? Эгерде кокус бирденке боло турган болсо, керт башың менен жооп бересиң. Тепиш сөз кайтарган жок. Алар пакеттерди жерге түшүрүп, Сабырды кайра экинчи каттамга жөнөтүп жиберишти. Сабыр келат ойлонду. Аларды азыр эле кармаса не болор эле? Булар сөзсүз шектүү. Ансыз Тепишти кекетип мокотмок эмес. Бирок тондордун чыгуучу булагын кандай да болсо билиши керек. Бүгүн январдын 28-и. Демек алар тондорду ар айдын 28-inde жөнөтүп турушат экен да. Мындай алганда убакыт дале бар экен. Өзүн ачка чыгарбай турганы азырынча талапка ылайык. Сабыр тез эле экинчи каттамдагы тондорду алып келе калды. Тигилекөө аларды жүк жүктөөчү унаага салышып, самолеттор токтоп турган жакка алып кетишти. Сабыр залда ары бери басып жүргөн Солнцевди байкап койду. Ал гражданча кийинип алыптыр. Колунда дипломат. Жалпы көрүнүшү көптөгөн жүргүнчүлөрдүн бирине окшойт. Демек чалгындоо жүрө баштаган. Жеңилдей үшкүрүнгөн Тепиш аны жеңинен тартты. Кеттик. Бүгүнкү милдетибиз ушуну менен бүттү. Эртең дем алыш. Аны бош коюшар бекен. Сабыр Тепиштен суранып көрүүнү ойлоду. Сөзсүз Ярцев менен жолугушу керек. Анын үстүнө Ленаны да сагынды. Тепиш байке, эртең уруксат бериңиз. Жуунуп тазаланып алайын. Көптөн бери кол бошобой мончо дегенди көрө элекмин. Эртең дем алышпы? Мейлиң, бир күнгө уруксат. Андан кийин чолоң тийбес. Азырынча Жарашбаев сени биле элек. Ага мен биринчи күндө шопур табам деп коеюн. Сенин бүгүнкү иште тапканың. Сабыр Тепиштин сунган 200 сомун алып, чөнтөгүнө катты. Ал машинени гаражга токтоткон соң, күзөткананы көздөй бет алды. Бүгүн ашымдын кесмеги боло турган. Эшикти ача берип, баягы эле көк чайнектен оонун укту. Саламатсызбы, Ашмата? Баягы эле майланышкан Конан Дойлду керебетине калтырган Ашым ордунан козголду. Саламат. Кел уулум, иштериң кандай? Көнүгүп калдыңбы? Алынча жүрүп атат. Ашмата, бүгүн сиздин үйгө барбайм го. Башка бир иштер чыгып калды, эртең келем. Мейлиң, Сабыке. Жагдайыңа карайсың да. Жакшы калыңыз, Ашмата. Чай ичпейсиңби? Эмесе жолуң ачылсын, уулум. Сабыр сыртка чыгып, өзүнөн өйдө жактагы аялдамага карай бет алды. Эшикти Лена ачты. Кыйлага Сабырды ден дароо карап туруп, анан кучагына боюн таштады. Мойнунан аймалап, төшүнө жагын ыктады. Сабыке, алтыным. Деги аман эсен барсыңбы? Санаам санга бөлүндү. Бир кырсыкка кабылып калбагай эле деп тынчым кетти. Сабыр Ленаны назик эркелетип, көзү башынан аймалады. Ленанын жыргалчылыктагы эң кымбат адамындай жакындыгы сезимин дил өртүп чыкты. Өзүнүн мындан улам чексиз бактылуу экендигин сөз жеткиз кубаныч менен тойду. Ленанын курсагы билинип калыптыр. Жүзүндө бирин-серин сепкилдер пайда болгон. Лена ага баардык турган турпат менен кымбат эле. Жекеле жыныстык жактан сагынуу болбостон, кандайдыр бир башкача күч анын делебесин Ленаны карай тартып турду. Лена, жаным, кымбатым. Бакасовду жакшылап сактап жатасыңбы? Лена сыймыктуу жылмайды. Анан Сабырды качып кетчүдөн бетер жетелеп, конок бөлмөнө карай бет алды. Папам да үйдө, деди шыбырап. Сени келмегиле деп күтүп жатат. Ярцев үйдө кийүүчү халаты менен адаттагыдай эле диванда гезит карап олтуруптур. Анын токто жайык жүзү Сабырды көргөндө ого бетер жайыла түштү. Саламатсызбы, Сергей Владимирович? Сабыр, жакшы жүрөсүңбү? Ал ордунан туруп утурлай кол алышты. Сени күтүп жаттым эле. Жүрү, менин бөлмөмө баралы. Аялдар тасмалын даяр кылганча аркы берки сөздөрдү бүтүрө коебуз. Сережка, баланы келелек жатканда эле менчиктей баштадыңбы? Каршы чыкты Наташа Ивановна. Бир мүнөт болсо да адамча олтура турбайсыңбы? Эч нерсе эмес, Наталь. Биз азыр көз ачып жумганча кайра келебиз. Лена эмне кыларын билбегендей кайпактай түштү. Дагы эле болсо Сабырда анын жумушу Ленадан талашып жаткансыйт. Колунан келсе, бир аз убакытка да анын жүзүн карап олтурткусу жок. Мындан ары деле анын жумушу ушинтип, махабатына тоскоол боло берчүдөй түрү бар. Ал папасынын бөлмөсүнө кирип бараткан экөөнү көз жашын кылгырта карап турду. Күн кечте баратат. Сабыр түнөп кетер бекен.
же адетинче жолуна салабы. Качан болбосун сагынычты жазуу оңойго турбайт экен го. Чекесин тырыштырды. Курсагы булкулдап жатат. Ошол кыбыраган жандуу дене жүрөгүн кандайдыр ысытып, бардыгын унуткарып салды. Өзү да буга таң калгандай курсагын аста назик сылап койду. Бакасова деди анан күбүрөп. Кана, эмне жагылыгың бар, сүйлөй бер, деди Ярцев алар жайланышып отурган соң. Кыязы ишиң ордунан козголо баштаган шекилдүү. Ошондой, Сергей Владимирович. Фабрикада зор кылмыштуулук жашап жатканына көзүм жетти. Бирок продукциянын алына турган булагын таппай жатам. Иштериңе жалпы мүнөздөмө берип көрчү. Эмесе мындай. Жарашбаев менен Турсалиев экөөнүн ортосунда кандайдыр бир байланыш бар. Бирок кандай? Азырынча мага бүдөмөк. Мампландын фабрика үчүн кандай роль өнөрүн такташ керек эле? Анын эмнесин тактамак элек? Мамплан жыл сайын фабриканын иш планын бекитип турат. Башкача айтканда, фабриканын канча сменада иштей турганын, жумушчу саатын мамлекеттештирет. Кызык экен, ал жагын ойголоп аптырмын. Мындан тышкары X кылмышкерлер 3-чү сменанын чыгарган продукциясын башкаларга кошпой, өзүнчө кампага сакташат экен. Анан айдын 28-inde 100 даана тонду пакеттешип, самолет менен каякадыр жөнөтүп турушат. Бүгүн аэропортко пакеттелген тондорду алып келдик. Демек ай сайын 100 тонн жөнөтүлсө, жылына 1200 даана тонду соодалашат экен. Бул сан Шербаковдун катына да жакындашып атат. Ошондуктан тыянак чыгарганда Севастополда же Одессада алардын негизги базасы иштеш керек. Анан алар Түркия менен байланыш түзүп турат. Сиз бүгүнкү самолеттун рейсин тактай алдыңызбы? Жок, сол цефти жибергем. Бирок аны такыр эле жакындатпай коюшуптур. Самолет рейске катталбаган. Кыязы же менчик, же атайын жалданган көрүнөт. Ошондой болсо да жерлердеги коопсуздук бөлүмдөрүнө самолеттун номурун билдирдик. Эртеңден анын каяка келип койгондугу тууралуу кабардар болуп каларбыз. Токто, сен 3-чү смена деп жатасыңбы? Шайтан алгырдыкы. Муну унутуп калганымды карабайсыңбы? Менин билишимче, фабрика мамлекеттик планга 2 эле смендүү ишкана катары киргизилген да. Демек, күтүүсүз келе калган ойдон экөө тең дел болуп олтуруп калышты. Афера болбосоң кое кал. Жөн эле адамдын бүткөн бою дүрүлдөгүдөй. Баштары баш экен да. Чиркин, ким дегендин оюна мындай келиптир. Демек, сабыр көз ачыла баштагандан улам алаканын ушулады. Демек 3-чү смена атайын мамлекеттик планга киргизилген эмес экен да. Мына кайда фабрика менен Мампламдын байланышы. 3-чү смена чыгарган продукцияны өз менчиктерине айлантышканда, чет мамлекет менен соода жүгүртүп турушкан. Ошондой, сабыр. Зор ачылыш жасадың. Мунун артында Кыргызстанга аттын кашкасындай белгилүү адамдар тургандыгында шек жок. Ооба, Турсалиев, Жарашбаев, Альтман жана башка толуп жаткандары уюмдашышы мүмкүн. Жана бул өндүрүштүк аферага бир эле жыл болбосо керек. Албетте, ошондой болгон күндө да биз алардын тамырына балта чабууга тийишпиз. Эми бизге өкмөттүк мыйзамды колдонууга эч ким тоскоолдук кылбайт. Бир гана азыркы логикалык ой жүгүртүүбүздү практика жүзүндө далилдөөгө тийишпиз. Алар 3-чү сменанын эле мыйзамсыз жашап жаткандыгы үчүн жоопко тартылышат. Кана сенин оюң кандай? Мындан ары эмне аракеттерди жасайбыз? Сабыр ойлонуп калды. Баары эле жылма бараткан сайт. Бирок антса да иштен бир жеринен кемчилик эткен жокпу? Кичине жаңылыштык жумшалса, күч аракетти жокко чыгарып коюшу ыктымал. Дагы такталбай калган эмнеси бар? Бир гана таңым бар, деди анан Сабыр. 3-чү сменанын эсеп кысабын отчеттон кандайча өткөрүп турушту экен? Же эсепсиз эле жүргүзүлө бергенби? Ага таң калуунун кереги жок. Жумушчулардын иштери эмне? Аларга ведомствого колун коюшуп, өз учурунда айлыктарын алып турушса болду да. Бирок бул сменанын эсеп кысабын жүргүзгөнгө алар өз кишилерин койгондуктары шексиз. Ал эми айлык, кварталдык отчеттор министерствого келип түшпөйт. Алар учурда башкы эсепчинин же дагы бир башка бирөөнүн үйүндө сакталып туруусу ыктымал. Чын эле, 3-чү смена менчикке айланган соң анын отчетторунун министерствого тапшыруунун кандай кажаты бар? Демек алар жумушчуларга айлыкты өз чөнтөктөрүнөн төлөп турушкан экен да. Ошондой, Сабыр, байыганын карабайсың биттердин. Жанагы Турсалиев деген немеси жөн эле семизинен баспай калды. Учурашсаң тескери карап туруп, колунун учун араң берет. Дөгүрсүгөн чочко. Анан кандай кылабыз, Сергей Владимирович? Өзүм да билбей калдым. Айтору тарыхта калчу чоң чуу көтөрүп окшойбуз. Сенин оюң кандай? Менимче мындай кылсак, эң башкысы Альтман менен Тепишти камакка алалы. Сиз эртең республикалык прокурор менен кеңешип, санкция даярдап коюңуз. Аларды кечки маал үйүнөн кармайлы. Үйүн да текшерип, каттап чыгышыбыз керек. Мага Солнцев менен Бакировду кошуп берсеңиз эле жетет. Андан соң министерство тарабынан атайын комиссия түзүлүп, фабриканын кириш чыгышын текшерүүгө жөнөтүлсө,
Турсалиев менен Жарашбаевке азырынча тийбей кое туралы. Алардын күнөөсү текшерүүнүн жыйынтыгы менен аныкталар. Мейли, сеники да бир четинен туура. Турсалиев менен Жарашбаев республикада салмактуу адамдардан. Ооба, аларга азырынча тийишүүнүн кажаты аз. Текшерүүдөн соң биринчи менен акылдашып, анан аларга тор даяртсак туура болчудай. Москвадагы Щербаковду да кабардар кылууга тийишпиз. Антпесек бул акчага чөмүлгөн миллионерлердин жасаган кылмыштарына карабастан, биринчинин өзү да колдоо көрсөтпөсүнө ким кепил? Ички иштер бөлүмүнө дайын кылсак боло береби, Сергей Владимирович? Ал жагын дагы бир аз кое туралы. Альтман менен Тепиштин алгачкы сурак протоколдорун өзүңөр жүргүзгүлө. Үндөрүн магнитофонго жаздыргыла, анан ага ички иштер бөлүмүнө өткөрүп бересиңер. Ансыз мынчалык байлыгы өкүм сүрүп турган жерде шантаждын кайдан келгенин билбей да каласың. Сөз бүттү. Ушул сүйлөшкөн программабыз боюнча мындан ары иш алып баралы. Бирок сен ал жерден кетишиң керек. Аларды камакка алууда катышпайсың. Бирок алгачкы суракты аларга сен жүргүзөсүң. Сергей Владимирович, сөз бүттү. Мен сага муну кайнатаң эмес, жетекчиң катары айтып жатам. Эркектер чыгып келишкенде аялдар тамакты даярдап коюп, аларды күтүп жатышкан. Айттырбай эле өз орундарына жайланышып, кечки тамакты шашылбай ичип жатышты. Ярцевдин көңүлү таптакыр эле көтөрүлүп калган. Демейдеги маскасын жыйыштырып, жайдары мүнөзгө өткөн. Ооба, бул чоң иш. Анын натыйжасы менен биринчини көмөлөтө коюуга неге болбосун? Арам гана тузем, деле кол тийгиз ыйыктан бетер дөгүрсүп турат. Бул жагдай ал үчүн жакшы эле. Эми ага Москванын чыныгы жардамы керек. Эртең эле Щербаковго телеграмма жөнөтөт. Ооба, ошентет. Күйөө баласы тынчыкчудай. Бирок ал өз мекендештерине кандай сыйыртма камдап жатканын түшүнөт болду экен. Кайдан? Роботтун эле өзү. Азыр комитеттин кызыкчылыгы үчүн өз атасын камат десе да камайт. Коммунисттик идеологиянын сомдоп жасаган киши роботу. Кандайдыр бир жактоо, жыгач жутуп алгандай турмушка ийкемсиз. Кудум эле япондордун самурайы. Анысы Ярцев үчүн ого өтөр жакшы. Келесо десе, азыр ал оюнда элдин мүлкүн коргоп жатам деп ойлоп жаткандыр. Мейли, ойлой берсин. Мамлекет азыр мындай типтерге муктаж. Ярцев ойгонгондой кемпирине кайрылды. Наталь, бул иш үчүн 100 граммдан көтөрбөскө жарабайт го. Наталья Ивановна түшүнбөстүктөн узун кирпиктерин ирмегелеп жиберди. Кайдагы иш, Сережа? Көп билсең, тез карыйсың. Ярцев бөрсөйгөн курсагын сүлкүлдөтүп, борс-борс күлдү. Биздин сабыр республиканы дүңгүрөтө турган ачылыштын алдында турат. Аны учурунда барсың. Эркекти өз ишиңердечи. Антсе да Ленадан уялып өлмөй болдум. Наталья Ивановна салфеткасы менен көзүн арчып койду. Курсагы билинип баратат. Карадалы кыздан бетер үйдө олтуруп төрөсө, а бирибизден айбир калчудай эмес. Кошуна колоң тели тең туш дегендей катташпай да калдык. Ленанын кирпиктери суланышып чыкты. Кулагынан бери чыйкандай кызарып, табагын тиктеп калды. Бир аз күн калды. Наталь, ушул жума чыдаганга жарасаңар, аркы дем алышта той өткөрөбүз. Же туура эмеспи, Сабыр? Сабыр кубанычта башын ийкеди. Столдун астынан Ленанын бутун издеп таап, эркелете басып койду. Сен бүгүн мында каласыңбы? Деп шыбырады Сабырдын кулагына Лена. Бай болгур, жумушта эле жүрө бербей, мени да бир аз ойлоп койсоң боло. Ооба жаным, сени сагынгандыктан мында олтурбаймбы?